атқарылышы жөнінде тууралуу демилгенчи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Толубаев Талабек Матмусаевич. Талабек Матмусаевич, сизге канча убакыт? 5 мүнөткө чейин. 5 мүнөт, анда баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Азизбек Атакозович, жыйындын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин 2022 жылдын 2-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын газ менен камсыздоо жана газдаштыруу жөнүндө чечим аткарыш жөнүндө маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Азыркы учурда Газпром Кыргызстан ишканасы Кыргыз Республикасынын областтарын газдаштыруу программасын ишке ашырууда тыгыз иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө бир сыйра алгылыктуу жумуштар каралды, жасалды. Кыргыз Республикасынын турак жай массивдерин жана калктуу конуштардын газдаштыруу процесси газ бөлүштүрүү системасын этап менен курууну эске алуу менен план ченемдүү жүргүзүлөт жатат. Газпром ишканасы өлкөнүн активдүү газдаштыруу менен камсыз кылып, компания иштеген мезгилде 1250 000 километрден ашык бөлүштүрүүчү газ түтүктөрүн 43 турак жай массивдеринде жана 50 000 кожолукту камтыган калктуу конуштарды газ менен камсыз кылган. Буга чейин мисалга ала келсек 2022 жылы 12 калктуу конуштарга газ түтүктөрүн киргизилди. Бул Кырман, Аларча, Бакаята, Бишкек шаары боюнча Ак Тилек 1-2, Турбаза, Жогорку Көкжар, ал эми Чүй областы боюнча Көкжар, Лебединовка, селекционный Новопавловка айылдарында. Газпром ишканасы 2023 жылга кыска мөөнөттүү келечекте айылдарды жана калктуу пункттарды активдүү газдаштыруу пландарында пландаштырууда. Тактап айтканда Новопавловка айылы, селекционный айылы, Новопокровка айылы, Воен Антоновка негизинен 11 айыл каралган. Ошону менен катар бул Кыргыз Газпром ишканасынын газдын техникалык жоготуулардын деңгээлин азайтуу боюнча иштерди күзөтүү боюнча тапшырма берилген. Буга чейин газдын жоготуулары 9,10% түзүп келсе, быйылкы эмки жылга пландарын биз Кыргызстан Газпром жоопкерчилиги чектелген коомунун план коюп атабыз 8,9-га чүрүү боюнча. Андан башка 2022-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын газомотордук отун компримирленген жаратылыш газынын рыногун өнүктүрүү программасы иштеп чыгуу боюнча жана бекитилген. Бул жылдардын ичинде газомотордук компримирленген жаратылыш газынын рыногун өнүктүрүүнүн программасын толук күчөтүп ишке киргизип, Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен бекитилип, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Мындан башка Газпром Кыргызстан ишканасынын жаратылыш газын берип, жылуулук менен жабдыштырган карыздарын тууралуу да маалымат берип кетейин. Негизинен бул Кыргызстан Газпром ишканасы өздөрү акчасын чогултуп өздөрү иштешет. Бирок ошондой эле бюджеттен карызы бар ишканалар бар. Бул бизге баш ийген негизги ишканалар бул Кыргыз теплоэнергия ишканасы, Бишкек теплоэнергия ишканасы жана токмокчулук ишканасы. Булардын жалпы карызы бир 940 миллиондун тегерегинде карызы бар. Анын үстүндө биз иштеп жатабыз. Минфин менен кыш башталганча карыздардын баары төлөгөнгө аракет кылабыз. Негизинен доклад бүттү, суроолор болсо жооп берейин. Бул жерде Газпромдун орун басары отурат. Кайда ал, ким орун басары? Арзымат Алдаяров. Азамат Алдаяров. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушу бизде комитетте Шайлоо Карыбекович катышып отурат жана суранда эле ушу биринчи болуп берип койсоңуз жумуштарым бар деп сөздү, уруксат бересиздерби? Кечиресиздер, урматтуу. Анда сиз сүйлөзөңүз. Чоң рахмат, урматтуу Азизбек Атакозович. Урматтуураак, өткөндө ушул сиздердин комитетте
Бүгүнкү маселе боюнча сурандык эле, бирок койбодуңуздар. Анан биз эл аралык коопсуздук комитетте да карадык да. Бишкек шаарында билесиздер, смог болгондо ушул негизги 3 ошол смогтун, ыштын себептеринин бири ушул жаңы конуштардагы от жагууларды эсепке алышат да. Ошондо бизде 40тан ашык жаңы конушта бүгүн газдаштыруу болгон эмес экен. Анан азыр 23-жылга мына апрель-майга Газпром менен Россиянын ортосуна келишимдерге киргизгенде биз булардын ишинде ушул конуштардын аталышын конкреттүү берип кетишибиз керек экен да. Сиздердин чечимде, урматтуу төрага, ушул конуштардын 6-оonu, 7-өөнү киргизген экенсиздер да, урматтуу төрага. Азибат Атакозович, ошо 7-өөнү киргизипсиздер эле, биз эл аралык коопсуздук комитетинде 21-ди конкреттүү киргиздик. Жана ошол сиздердин чечимге окшош эле Газпромго биз дагы сунуш берип атабыз. Биздин конуштарга Бишкектеги Бакай ата, Ак Тилек 2, Дордой 2, Келечек, Тынчтык кварталы, Ленинский район, Октябрьский район, ушул жактагы жаңы конуштар. Анын ичинде Айбек Осмоновдун сунушу болду эле. Жапалак айыл өкмөтү менен Төлөкөн айыл өкмөтүн да кошуп коюу боюнча. Ушуларды дагы азыр чечимиңиздерге мына 21 конушту кошуп кетишиңиздерди суранам. Себеби дегенде, мына сиздер тапшырма берип атканда Газпромго ушул конкреттүү мына конуштардын аталышын бербесек, күздө кайрадан ушул ишиктин проблемасы чыгат да. Кошуп кетиңиздер, буларда сметада караганда жана планга киргизгенде депчи. Тапшырманы Талабек Батмусаевич, кандай дейсиз? Ол негизинен Ак Тилекти бир деген конуштар кошулган. Негизинен биз каршы эмеспиз. Азыр Газпромдун өзү да өкүл айтат го. Дама, которая в черном. Дама, которая в черном. Дама, которая в черном. Вон женщина, которая зашла сейчас. Дама, которая в черном, я вам говорю. Кто вы? Вы кто? Что за разгуливание здесь? Уланта бериңиз. Айтылган конуштардын кээ бирлери кошулган. Негизинен биз каршы эмеспиз. Азыр Сиз кандай дейсиз? Уруксат болсо, Азбек Атакозович, бизде бул сунушту колдоп берүүгө суранат элек. Анткени биз макулсыздар, болду, түшүнүктүү. Макулбуз. Түшүнүктүү. Болду, сөзүңүз бүттү. Болду? Ооба, мына министр энергетика эми негизинен кошулган дебей, ушул дагы өткөнкү жылдагыдай Бишкекти иш басканда келбестен, азыр алдын ала орууну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Алдын ала иштей берсеңиздер, биз конкретный конуштарды айтып атабыз бул жерде. 21 конушту. Негизи ошол шаардын сыртындагы бар конуштардын бардыгын тездетиш керек да, негизи. Созбош керек да. Түшүндүм. Рахмат, анда кийинки сөз Кунузбек Кошалиевич, сизде. Рахмат. Арзымат Нуркулович, силерде газдаштыруу деген не кажется только чүйдө анан кийин Бишкекте болуп атканы. Башка региондордо газдаштыруу деген план барбы жокпу? Биздик урматтуу Кунузбек Кошалиевич, биздин жана генералдык схема боюнча бүткүл республика боюнча газдаштыруу пландарыбыз бар, бирок өзгөчө келе өткөн ушу 2-3 жылдын ичинде ыш маселеси өзгөчө көйгөйлүү Бишкек шаарында, анан Бишкек шаарынын жанындагы жаңы коңуштарга каралганы үчүн бүт акцентти азыр ушу Бишкек шаарындагы жанындагы коңуштарга киргизип атабыз да. Былтыр эле биз мэрия менен Бишкек шаардык мэриясы менен жол карта иштеп чыктык. Ошол жол картасынын негизинде Бишкек шаарынын, Бишкек шаарынын жанындагы жанакы Новопавловка, Вайна-Антоновка деген эң ушу ыштын булактары болуп эсептелген жаңы коңуштар, айылдарды газдаштыруу деп план коюп атабыз да. Сокулук райондору ал каралбайбы ал жак? Московский райондору каралбайбы? Ушул эле быйыл башталган Новопавловка чоң айыл. Ал жерде 160 километр жаңы газ түтүктөрү курулмак болду. Быйыл бүтөсүңөрбү? Быйыл баштайбыз, 2 жылдык
программага киргизилди. Быйыл баштап буюрса 2024-жылы бүтүрөбүз. Хорошо. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі, мына Газторг сервис деген компания бар. Сіз білесіз, аны прекрасно, ә? Талай кечірес емеңізді ұчым. Матмусович, Газторг сервис білесіз да? Ооба, билем. Ошол Газторг сервис менен Газпромдун ортосунда договор деген, бұл предоплата деген договор бар да. Білесіз бе ошол боюнча? Билем, ооба. Не чара колдондуңар? Ошол боюнча. Газпромго дагы, Газторг сервиске дагы. Газпром деген мындай деген бір, булардын как монополист катары, мен акчаны сен мага алдын ала төлөп бер, ана мен сага газ берем дейт экен да. Не так реализованные суммы. А так, чтобы сен төлөп берип кой мага акчаңды, ана мен сага газ берем дейт экен. Билесиз ошону, да? Ооба. Эмне чара колдондуңар? Сиз жооп бериңизчи. Уруксат болсо, Кудусбек Кошалевич, былтыркы жылдан баштап, ноябрдан баштап Гартектин демилгеси менен жана законодательствого киргизилген. Ушул теплоснабжающий организацияларга постоплата киргиздик биз. Жоқ, Предоплата жоқ ал жерде. Подождите. Сіз біз ызычылығынан кіргізгеніңер, это жана коллегаңыз айткандай кылыч жок эткенин кылычыңды бир жакка чап. Сиз талай матмасаңыз, мага жооп бересиз. Не чара колдондуңар Газпромго? Бул Газторг сервисинин өзүнө, Газпромдун өзүнө ошондой условия кылган үчүн. Газпромдун өзүнө чара колдонгон жокпуз. Газторг Не үчүн колдонгон жоксуңар? Значит, сиз чара колдонуш керек. Кышында элдер үшүп калганда мыякта газды бербей булар. Акчаны төлөгөндөн кийин биз газ беребиз деп атат. Алай үчүн жага элек, эч нерсе кыла элек. А булар болсо газды акча төлөгөндөн деп атат. А силер болсо эч кылган жокпуз деп атасыңар. Сиздин үйүңүздө жылуу, биз билебиз. Сиздин үйүңүздө деген киловаттында эч эсеби жок свет бар экенин билебиз. А калган элдердечи? Жооп бериңизчи ошого. Эмне үчүн чара колдонгон жоксуңар буларга? Бул жерде Газторг сервис менен Газпромдун ортосундагы макулдашуунун тегерегинде маселе болуп атат, айткандай эле. Бул 27 апрелде 22-жылы департамент менен бизде бар действиясы, лицензиясы токтотулган. 90 күнгө бирок 6 июнда 22-жылы департаментке кат келген. Силер бүгүнкү күнгө чейин пока токтотуп турасыңар. А окшогондор надо выгонять отсюда надо. В шею выгонять надо. Эки домдо деген газ жок калды, тепло жок калды. Бирок азыр бүгүнкү күндө соттошуп келатышат биз менен. И дальше что? Соттун чечимин күтүп атабыз. Biz право мамлекетпиз биз эмнебиз биз? Не, буларга эмне мыйзам же иштеп чыкпайсыңарбы? Лицензияны отдали все что ли? Делай что хочешь. Так получается. Жок. Азыр соттошуп атпайбыз, соттун чечимин күтүп атабыз. Силердин ошол халат нерселерден болот ушунун бардыгы. Силер эл жөнүндө ойлогон жоксуңар. Жөнөкөй карапайым эл ошол жерде үйдү эптеп сатып алып, кайра тепло жок, кышы менен кайра үйүнүн бардыгын токсайын десе ограничение бар. Газ жагайын десе жок газ. Эптеп үйүнө движок койгонго чейин барасыз өзү. Что за отношение булар? Мына Газпромдун бизге бүт условияны аткарып берет, бүт газдаштырып коет деген Газпромдун кылып аткан иштери. Газторг сервис болсо, буларга салып деп атат. Бизге предоплата бермечи, булар газ бербей атат бизге депчи. Ошондой болду эле. Ситуация болгон да бул. Биз мындай билет эткенбиз. Болду эле сизде ошондой. Кудусбек Кошалевич, тактоо иретинде, ошол жерде как раз ошол ситуацияда бизге Гартектен, Министерство энергетикаден кат келген. Буларга газ бергили бере тургулачы деп. Билердин алардын арасында, биздин арасыбызда договор болгон да. Ошол договордун негизинде предоплата болчу. Бирок биз Гартектин кайрылуусунун негизинде газды бердик. Кудусбек Кошалевич. Дүйнө жүзүндө силер койгон условия жок. Мен пока газды жакпай атып, мен канча акча берем сизге? Жок, биз газды бергенбиз. Алар эмне үчүн тияка тепло бербеген себеби Почему ошого чейин ушундай условия кылып койгонсуңар? У нас законодательство такое, договор такой был. Мына, көрдүңөрбү муну сүйлөп аткандарды? Сен эмне болсоң ошол, мен законым бар деп жатты. А силер буларды эч кандай чара колдонбой атасыңар. Эртең булар дагы башкасын айтат да булачы. Силер азыр эмне электр энергияны бербей туруп акчаны төлө дейсиңерби? Никогда такого не было у нас. И в мире такого нету.
Ошон үчүн уже ушул бүгүнкү күнгө чейин мен былтыр бул көтөргөн маселени декабрда көтөргөм. Я с вас не слезу, ребята. Пока вы на них не будете принимать меры. Самые жесткие. Самые жесткие. Там и были, ошонун ичинде балдар ооруду, кары картаңдар деген болду. Ошол эки үйдүн тагдыры, мен бүгүнкү күнгө чейин ушул кышында ыйлап келген. Биз даже барып да көргөн ушул үйлөргө чейин барганбыз. Бербей атат. Анан буларды анан умалять этип, анан кийин биз кыйкырып бакырып анан кийин еще делают одолжение. Кат жазган үчүн анан биз бердик деп, еще одолжение делает нам еще. Ошон үчүн мен азыр Атакозович, ушул Газпром боюнча ушул чечимдин бүгүнкү чейин мына талаамат менен ошондой бар болчу. Кат түрүндө, чтоб на них меры принимали. Кат түрүндө кат жолдоп койсоңуз министр кабинетине за невыполнение, за неисполнение тех решений, которые у нас было, биздин комитеттин аткарган үчүн именно ошо талаамат өзүнө чара колдонуу тууралуу. Унун ишмердүүлүгү тууралуучу. Мен дагы көп айта турган маселем бар. Азыр бул газ боюнча балдар бүтсүн сүйлөшүп. Дагы айта турган маселем бар мен дагы. Рахмат, бүттүңүзбү? Рахмат, анда кийинки сөз Максатбек Канатбековичте. Рахмат. Мен буруки газификация боюнча Бишкекте бул Нижний Аларча жаңы конушунда. Ошол жерде эски түтүктөрү бар экен да, мурун коюлуп кеткен, бирок ошол жердеги элдерге бүгүнкү күнгө чейин кошпой келет да. Бул жерде Аларча деп турат, бирок кайсы Аларча мындай тактоо иретинде деп сурап коеюн деп атам да сиздерден. Ким жооп берет? Бул жерде Аларча деген Свердловский же Ленинский районда караңбы? Ленинский район бул? Тоголок молдо менен аягына чейин барганда. Бул Первомайский район. Ал жерде азыркы убакытта жана Ак Желек, Ак Босого, Красный Строитель, Келечек деген жаңы коңуштар каралган. Алар келе жаткан, ошо Нижний Аларча ошол жерге кирет. Киреби? Кирет. Келе жаткан жанакы 3 жылдык программасына киргизилди деп айтсак болот да. Качан башталып калат? Мен эми азыр толук айта албайм, анткени биз ушул 3 жылдык программаны жасап чыктык. Анан ушу Келечек, Красный Строитель, анан Ак Босого деген жаңы коңуштардын жанында келе жаткан ушу 2023, 24, 25 жылга киргизилди толугу менен. Эми аны каждый жыл сайын мындай өзүнүн жанакы каражаттын негизинде зависит этет да. Каражатка карата бул жыл массив быйыл башталып калабы же эмки жыл башталып калабы мен азыр бар экен да, могу Аларча деп турган ошол киргизилген. Аларчада. Анан эми экинчи суроом бул баягы Ысык көл области боюнча. Негизи бул иш башталды деген маалыматтар бир 3-4 жыл мурун башталды эле мындай. Ошол жагында кандай иштер жүрүп жатат? Ал жерде жанакы проектный сметный документацияны разработка жаса жумуштар башталган. 2018 жылы бүткөн, проекти жасалган. Бирок эми муну акча каражат жагынан мен айткандай бүт күчтүн баары азыр ушу Бишкек шаарында өрөөндөгү жакын жаңы коңуштарга жумшалып атат да. Анан ошондуктан Чуй, Нарын, Талас, Жалал-Абад деген областтагы газификация жумуштары мындай ирети менен калган атат да. Примерно мындай сиздердин баягы расчетуңуздар боюнча, если баягы ТОлору бүтсө, только финансирование болсо, примерно кайсы убакка барып калышы мүмкүн? Эми мына мен айтып атам, 2026 жылга чейин бүт каражаттар, бүт күчтөр Бишкекке келсе, 26 жылы. 26 жылдан кийин баштасак болот деп мындай айтса болот да. Макул, рахмат Айсулович, мен кыскача эле ушул. Рахмат, анда кийинки сөз Жеңишбек Шермановичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Арзымат мырза, бессменного руководителя так и нет? Жеңишбек Шерманович, он в командировке в Москве. Бессмертный Кащева так и нет, да? Бессмертного Кащея так и нет? Нет. Он, наверное, думает, я всемогущий, крутой парень, никого не признаю, қаласам келбейт деген мамилеси да. Да, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, президент келип атат. Урматтуу генералдарыбыз келип атат.
министрлерибиз келип атат. Ал эмне үчүн келбейт? Кыргызстан жараны болсо, Кыргызстанда жашап, Кыргызстанда байыса, да, мы понимаем, он очень богатый человек, миллиардер. Даже 2004 жылы 100 адамдын ичине кирген, самых богатых. Но в конце концов, бир элди сыйлабайбы? Андай кылган уят болот да. Же болду, мен 17 жылдан бери жетекчи болуп иштедим, настолько разбогател, после меня хоть потоп деген мамилеси был. Мен каласа кете берем деп. Нельзя же так делать. Сколько мы его просим? Эми крутой болсо өзү үчүн крутой да, алчы. Арзымат мырза, мураке былтыр мына кышында газ менен абдан проблема болбодубу? Ушу бир маселеде, ушуну мынакей өзүңүз жакшы билесиз. Абдан газ керектүү учурларда мындай жыжыны газ ташса болбойт беле? Жеңишбек Шубаматович, Да. жооп бересиң болобу? Жооп берип коюңуз. Былтыр проблема газдын капсыздоосу менен маселе бүткүл биздин Кыргыз Республикасы маселе бүткүл борбордук Азияда чоң маселе болбоду. Биз импортозависимый мамлекет болгонго карабастан биз населениеге, калкка эч бир ограничение киргизген жокпуз. Ошол эле Казакстанды, Ташкентти көрдүңөр го? Ал жерде кандай проблема болду? Урматтуу Арзымат мырза, мынакей сиз абдан кесипкөй адамсыз, сизди билебиз. Например, сиз бирөө менен мамиле кылсаңыз, ошол күнү, ошол саатта мамилени аткара албай калсаңыз, сиз ал кишиге эмне деп жооп берет элеңиз? Например, эмне деп жооп берет элеңиз? Азыр деле мына мамлекет менен Газпромдун ортосунда ошондой мамиле болуп атпайбы? Убагында биздин жетекчилер $1 сатканда, бекер сатканда, бекер бергенде, мамлекеттин мүлкүн бекер берген. Биз деле силерге окшоп иштешти билебиз. Аяктан алып, бияк элге перепродавать эткенде. Мы это все знаем. За неустойку, за невыполнение. Жок дегенде ошол моменттерди эске алып, бир аз газ арзаныраак бербейсиңерби? Или ошо газ жетпеген жерге жыжыны газ алып келсе болот эле да. Эмне үчүн ошону жасаган жоксуңар? Жасаса болот беле? Же кымбат болуп кетеби? Же акчаңар кетип калабы? Кыргыз калкы, кыргыз эли жоош экен, эчтеме билбейт экен, түшүнбөйт экен деген мамилеби бул? Унчукпайт экен деп. Ошон үчүн урматтуу Арзымат мырза, Арзымат Нуркулович, ошол моменттерди бир өзүңүз колго алып, ушул мамлекеттин кызыкчылыгы, сиздин кызыкчылыгыңыз, сиз ушул жерде Кыргыздын нанын жеп отурасыз. Ошол Газпромдагы биздин мамлекеттин артынан байып отурат. Ошол жанагы мошенник Абилдаев болот. Всемогущий, бессмертный Кощей. Он ведь тоже биздин Кыргызстанда байып, Кыргызстанда отурбайбы? Биздин элди менсинбей. Кто они такие? Я всемогущиймин деп. Нельзя так делать, ребята. Нельзя с народом шутить. Эл менен ойношпогула силер. Эл менен силер ушундай эл Газпромго нааразычылыгын билдиргенде, силер кирер тешиңерди таппай каласыңар, кечирип коесуңар. Артыңарды карабай качасыңар. Биринчи Абилдаев качат, артынан сумкасын көтөрүп алып, туфлисин артып, сиз качасыз. Ошон үчүн эл менен ойношпогула. Раз обязательствоңар барбы газификация боюнча жасагыла. Бесперебойный газ менен обеспечить этебиз дегенсиңерби? Обеспечивайте, пожалуйста. Бүткүл мамлекетте, Централь Азияда болгон жок дейт. Эмне үчүн газохранилище курулган жок? Биз билебиз эмне үчүн газохранилище курулган жок. Анткени акча кетет, каражат кетет. Ошон үчүн ушул сиз
Кыргыздын жараны катары ушул маселени контролго алып коюңуз. Тиги чоңуңуз келсе, всемогущий. Ошону сүйлөшүп коюңуз. Он, наверное, кыргызский не понимает. Вы, пожалуйста, переводите биздин жыйынды. Вот так депутаты возмущены деп. Мен аны жаман көргөнүн айткан жокмун. Ал киши мен тааныбайм дагы, билбейм дагы, да билгим дагы келбейт. Он мне 100 лет не нужен. Понимаете, мен как есть говорю. Как есть говорю. Кыргызстанда жашап, Кыргызстанда байыдыбы, кыргыздын кызыкчылыгын колдосун. Нечего туда-сюда разгуливать. Биз билебиз ал. На частном самолете летает Бишкек, Москва, Анкара, Анталия, Дубай. Мы знаем, в каких странах он находится. Керек болса, акшыга машинниктерди камаш керек. Мына 2010 жылы Генеральный прокуратурадан арестке алынган экен. Ошону базарына өтүп камаш керек анычы за неисполнение. Сизди кошуп том числе камаш керек. Керек болса элдин алдында жооп бериңиз сиз. Эмне үчүн перебой болду? Андан башка Арзымат Нуркулович, мо бизде газификация боюнча Жалалабадта, Жалалабад шаарында, Жалалабад областында такыр эле эчтеме билинбейт да. Эчтеме эле жок. Ошол эле эски турбалар, ошол эле газ. Жайында газ керек болгондо көбөйөт, кышында газ жок. Жайында тиги Кыргыз нефти газдан алабыз, кышында газ жок. Мына шаардын чекесиндеги прилегающий райондор бар болчу, ой кокуй кыйратабыз, газдаштырабыз, газификация кылабыз дегенде эчтеме жок. Доказательство, когда вы начнете? Эгер мындай эмеңер болсо кайтарып бергиле да. Верните Газпром. Верните Газпром народу. Мы сами займемся. Мы сами газификацией займемся. И мы знаем, где газ найти. И как нужно из этой ситуации надо вытащить. Ошон үчүн жанагы ушул маселелерди контролго алып жакшыраак карап коюңуздар. Тиги шефиңизге айтып коюңуз. Рахмат чоң. Рахмат. Жооп берүүгө. Сөзүңүз барбы? Суроого жооп берсем болобу? Бериңиз. Жооп бериңиз. Жооп бериңиз. Жалалабад боюнча Жеңишбек Шермаматович, сиз айттыңыз Кыргызгазда жумуштар жасалчу өзү жасайбыз деп. 40 жылдан бери за все время независимости Кыргызской республики 2,5 миң чакырым километр курулганда газ түтүктөрү. Биз келип 6 жылда 1250 чакырым километр курдук. Независимость алгандан баштап 1 километр газ түтүк курулган эмес. Мен айтып кетейин, ошол эле Ош Жалалабад шаарларында газдын жоготуу деңгээли 20-30% жетчү. Нуркулович, да, это мы прекрасно знаем, не строили, потому что государством правили мошенники. Мошенники правили, поэтому не строились. Воровали, урдашкан, элдин мүлкүн, поэтому не строили, понимаете? Азыр хорошие люди пришли во власти. Өзүбүз жасайбыз, андан эч кыжаат боло коюңуз. Вот, не строили, да. Да, мы прекрасно знаем, не строили. В течение 30 лет только Кыргызстан воровали. Да, Кыргызстан байкуш резиновый экен. До концов, один прекрасный день лопнет. Анда да айтпаңыз сиз, да не строили, дейт. Будем строить. И без Газпрома хорошо мы жили, нормально жили. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Марат Молдоновичте. Урматтуу депутаттар, Жеңишбек Шергазиевич кечөөнү азыр айтып койсом болмок эле, эми болбой калды. Азиз Атакозуевичке чалып ала алган жокмун деди, мага чалды Болот Элилханович, как орун басары катары суранып, мен Москвада ушу газ иштери менен жүрөт элем, Марат Молдонович бир жеткизип коесузбу деп. Анан хорошо, мен айтам дедим, ал действительно Москвада экен, иш сапар менен жүрүптүр. Тоже ушу газ проблемасы менен деп, может там они вот это делают. Анан экинчи вопрос, азыр жанагы газдарды айтып атасыңар го, мына конуштарга киргизебиз деп.
Силер айтып атпайсыңарбы? Эртең киргизесиңер. Силердин баягы өткөндө бир неме болгондо проектлериңерди айылдын киребиз жерине чейин киргизебиз. Бизде ушундай соглашение деп. Потом жанагы по улицам протянем дедиңер туурабы? Анан элдерге киргизиш керек да ошо газды. Ошондо өткөндө бир вопрос көтөргөнбүз биз. Жана мамлекет тарабынан андай болсо жана элге субсидирование кредит берип туруп ошол вопростор эмне болуп атыр? Эртең силер киргизип койгондо эл киргизе албаса ал газдын как она нужна, не нужна? Марат Молдонович, биз ушул маселе боюнча бул министрлер кабинетине да кайрылдык. 2 айдан бери жанакы мамлекеттик банктар менен сүйлөшүүлөр өткөрүлүп атат. Ал жерде эң негизги проблема мамлекеттик банктардын өзүнүн жанакы финансовый каржылоо ресурстары кымбат экен да. Булар 5% рассрочка кыла албайбыз деп атат. Биз 4 жылдан бери коммерческий банктар менен рассрочка жасап келатабыз. Бирок ал абонент үчүн 5% рассрочка болгону менен коммерческий банк үчүн бул жөнөкөй эле коммерческий кредит. Ошол коммерческий кредиттин процентин тиги поставщик котлов же поставщик услуг жаап берип атат да, анан абонент үчүн 5% рассрочка болуп атат. Бирок кайрылуучулардын 60 эле пайызы отсеиваться этип калып атат. Анткени алардыкы же доходдорун подтвердить эте албай атат, же жана кредитно информационный бюронун требованиясын өтө албай атат да. Анан биз ошон үчүн жана министрлер кабинетине кайрылдык. Ушул мамлекеттик банктарга бир каржылоо ресурсун берип 1 миллиард болобу, 2 миллиард болобу жанакы сельхоз кредиттер менен мындай пайызын 4-6 пайыз кылып берсе, анда жакшы болот эле да. Өзгөчө жанакы банктардын требованияларын жумшартып койсо, жеңилдетип берсе, 5% рассрочка жакшы иштеп кетмек да. Мен айтып атам, ошол 100 пайыздын кайрылуусун 60 пайызы ошол 5% рассрочка менен колдонууга мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат. Биз эми муну жалгыз өзү иштете албайт экенбиз. Ошон үчүн бул мамлекетке дагы мамлекеттик органдарга кайрылып, азыр ушул жумушту иштеп атабыз да. Минфин менен чогуу биргеликте. Жок, эми ушул аягына чыгабы иштешиңер? Эми бул жерде эң негизги маселе өкмөт тараптан каржылоо бөлүнсө мамлекеттик банктарга, анан Нацбанк тарабынан жанакы кредитный требования деген бар экен, ошолордун мындай деңгээлин кичине жеңилдетип берсе, анда жакшы болот эле. Биз өзүбүз жактан бүт кылган жумушту даярдап бердик. Баары менен чогултуп, ушул жанакы совещаниялерди өткөрүп, подрядчиктерди, поставщик котловдун баарын чогултуп келип, эми Анын баары түшүнүктүү. Мен айтып атканым, эртең ошо силер азыр алып барып киргизип койсоңор, баягы биз палатада да көтөрүлгөн ушул вопрос. Анан элге нары кирбесе, ал газ нам надо или не надо? Вот вопрос этом да. Ошол чечилеби? Сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми бул жерден өкмөт тарабынан ошол өкмөт менен чечесиңерби, чечише албайсыңарбы? буюрса чечебиз. Мы же тоже в этом заинтересованы. Ну анан кийин кайра эле эмки күзүндө келгенде газдар кирбейт, опять же тот же смог. Инспектор Маматович айткандай, тогда эме болуп калат да. Анан могу жаңы туура суроо берилди. Биздики газ алган боюнча мына эсенки мамлекеттеринде кандай бизде вот оплата боюнча за кубометр? За сколько мы платим, сколько другие платят? Ну, вот у меня свежие данные по итогам апреля. Мисалы, Беларусь $129 1000 куб метрге сатып алат, 193-кө сатат. Разница между покупной и продажной стоимостью 65 экен да. Кыргызстан биз 150дөн алабыз, 218ден сатабыз халыкка. Вот эта разница 64. Эксплуатационный расходтор $64. Армения, ЕАЭС, ал жерде деле Газпром иштейт, 165ден сатып алат, өзүнүн калкына 347 менен сатат. Ошол разницасы $180 болуп атат да. Бул жерде Беларустук 65 бизге жакын, бирок алардыкы мамлекет жагынан, мамлекеттин бюджеттен субсидия болот. Алардыкта бир 100гө жакын да. Анан эми мындайча жанакы Беларусь, Армения импортозависимый мамлекеттерди карасак, биздики эң төмөн деп эсептесек болот. Эми Өзбекстан менен, Туркменистан менен, Казакстан менен салыштырган туура эмес, алардыкы өзүнүн газы бар да. Өзгөчө дагы жана президент биздики кандай ошол баасы по сравнению с другими кымбат па арзанбы? Ну эми Арменияга караганда мисалы биздики 218, алардыкы 350. 50% аз деп койсо болот да. Анан жаңы айтып кеттик го могу газохранилищаларды. Өткөндө бир вопрос бергенде айттыңар эле да, жаллап атабы каерде вот, где вот газ чыккан жердин баарынан чогултуп туруп, или биз, или мамлекет, или кайсы бир инвесторлор болсо ушуну салса, бизде жанагындай безопасность болот, где-то миллиард или 2 миллиарда у нас запасов будет деп
Сиз айттыңыз эле, ошо как вот это? Ал жерде жана 4,5 миллиард куб метр запас бар. Ал Советтер Союзу убагында эле доказанный запастар госбаланста турат. Эми ал жерде жумуш өткөрүлүп атат. Бул жерде өкмөт тараптан да маселе көтөрүш керек го. Азыркы убакытта биз жана аудит жумуштарын өткөргөн даярбыз. Жанакы большая четверка аудиторских компанийди привлекать этип, ошол жерден аудитти баштаган даярбыз да. Бир келе жаткан 1 айдын ичинде буюрса аудит башталат деп айтсак болот. Ошону курганга чөө мешайт, мисалы? Ал жерде биринчи эми аудит өткөрүш керек да, кайсы кандай объемдары бар, в каком состоянии вся запорная арматура, скважинный фонд, ошонун баарын изилдеп чыгып, тактап чыгып. Түшүндүм, эгерде ошону силерге берсе курасыңарбы? Курабыз. Точно? Да. Проблем нету, да? Анда алып курбайсыңарбы, эмне курбайсыңар? Ошо аудитти бүктүп атабыз. Аудиттин чечиминин негизинде сүйлөшүүлөр башталат. Ошондо бизде Кыргызстанда газ менен проблема болбой калат, а? Түштүк жакта. Түштүк жак. Ошо эми основной Эң элдин негизги түштүктө да биздики. Эң негизги түштүк жакта көйгөйлүү маселе. Ошол жакта проблема болбосо, башка жакта проблема деле азыраак болот да. Основной Ооба, түштүк, элдин ооба. көбү түштүктө. Албетте. Эми кылып беребиз деп атпайбы, хранилище салабыз дейт, берсеңер дейт. Когда будете строить? Если аудит будет завершен в течение ближайших 2-3 месяцев, то до конца года можно начать стройку. Да? Давай, если аудитиңе биз жардам берейик, айтайык бизде палатадан. Мы ждем только результатов аудита. А аудит, если неправильный результат даст, что? Ну, после того, как будет проведен аудит, мы должны провести с правительством Крымской Республики. Аудит чего сейчас идет там? Аудит месторождения. Что есть? Газ барбу жок? Газ есть, в каком он состоянии, сколько туда надо вкладывать. После этого будет разрабатываться проектно-сметная документация на разработку этого месторождения. Ты его не знаешь, да? Да. И будете, да, до конца года начнете, да? Если результаты подтвердятся... А егер аудит жактан проблема болса, айтқыла, біз палатада көтерейік, давай жылдың аяғына чейин бүтүргүлө, это нормально. Хорошо. Все, рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Алишер Абибуллаевичте. Рахмат, Азат Акозович. Урматтуу Азамат Нурскулович, биз мындан туура 7 ай мурда ушу комитеттин чечимин чыгарып, аткарылышы тууралуу сиздерге тапшырма берилген да, бир топ. Анын ичинде социалдык газдаштыруу программасын иштеп чыгуу, ошондой эле газдаштырууну мындан ары өнүктүрүү, жана керектөөчүлөрдүн артыкчылык тартибинде газ менен жабдууну камсыз кылуу жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Ошондой эле бул газ тармагын өнүктүрүү боюнча долбоорлордун инвестициялык жагымдуулугуна баа берүүнү деген бир топ пункттар жазылган да сиздерде. Ошол боюнча бир дагы маалымат берилбептир да, кандай сиз эми 7 ай аралык өттү, андан бери биздин комитетке эч кандай бир жооп бербедиңиздер, кат жүзүндө болсо дагы. Кандай иш-чаралар болду? Ушулар биз коюлган чечимдер аткарылдыбы? Алишер Абибуллаевич, жанакы газификация боюнча биз бул жерде талай Мат Мусаевич айтып кеткен бүт коюлган буйруктарды толук аткардык деп эсептесек болот. Анткени былтыр жанакы осенне-зимний периодто абдан көп көйгөйлүү маселелер көтөрүлгөн болчу, Бишкек шаарынын газификациясынын маселеси көтөрүлгөн болчу. Ошого карата биз былтыр жанакы долбоорлордун проектилерин жасап баштаганбыз. Быйыл 7 эмес 11 жаңы коңушка газ киргизмек болдук да. Биз өзүндай нарушение кылып, өзүнүн процедураларын нарушать этип 11 жаңы коңушка киргизмек болдук. Бул жерде эми ошол эле Бишкек шаары менен кол койгон жол картасынын негизинде биз өзүбүзгө келе жаткан 3 жылдын ичинде бүткүл Бишкек шаарынын жанындагы, Бишкек шаарындагы жаңы коңуштарды толук газдаштыруу кылабыз деген милдетти алдык. Ал жерде эми мэрияда да өзүнүн милдеттери бар, бизде да милдеттер бар. Мен жана айтып кеткендей, социалдык абалы жаман үй бүлөлөргө биз 5% рассрочка менен газды да коюп берип атабыз, газ жылытуу котелдорду да коюп берип атабыз. Мына өткөн жылдан баштап 2022-2023 жылытуу сезонунда 45-50 миллионго жакын 5% рассрочка берилди банктардан карата. Бул өзгөчө айтып кетейин, коммерческий банктардын рассрочкасы иштелип келип атат. Мамлекеттик банктардан эч бир жардам берилген жок да. Өзгөчө андан тышкары маселе айткандай, мамлекет жактан биздин жанакы карыздар абдан кармап атат да бизди. Азыркы убакытта мына 700 миллионго жакын карыздары бар. Биздин 1 жылдык инвестициялык программабыз 1 миллиард сом.
ошо 1 миллиард сомдук инвестициялык программасынын 70% мамлекеттин карызы. Анан бизди дагы мындай газдаштыруу маселесин тездеткиле деп күчтүп атасыңар бир жактан, экинчи жактан акча төлөнбөй атат. Ал жерде эле чоң маселе болуп атат да. Рахмат, урматтуу Арзымат Нуркулович, сиз сүйлөсөңүз өтө кооз сүйлөп атасыз. Бул жердечи ушуга окшогон талаптардын баардыгын жоопкерчиликте алып, анан ошондой бир условия менен алгансыздар да сиздер. Бул жерде эч бир конкурент жок. Сиздер өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди кылып атасыздар бул жерде. Бекер мамлекет үчүн иш кылбай атасыздар. Мисалы, бир куб газ алып келсеңиздер, ошонун пайдасын алып атасыздар. Бул жерден мындай көп чоң суммадагы пайда түшүп атат. Ошон үчүн мындай бир топ эле только өзүңүздөрдү мындай бир тараптуу карабай, экинчи тарапта карасаңыздар. Анан ошондой эле сиз айтып атасыз азыр биз кээ бир нормаларды бузуп атабыз деп. Эми биз бул жерде азыр жалпы мына 7 областын өкүлчүлүктөрүнүн жетекчиликтери отурат. Жерлерде Газпромго газдаштыруу боюнча өтө мындай нааразычылык көп. Мына бул жерде каласа менин сөзүмү жалганым чыгарбай айтып беришет бул жерде. Көпчүлүк жерлерде ушул мэрлерге, губернаторлорго кат жазып барган, бизге качан газ тартып бересиңер деп талаптарды көп коюп келишет. Просто эми бул жерде сиздердин өзүңүздөрдүн программаңыздар боюнча эле биз сурап атабыз, ошо элдин талабын, биздин шайлоочулардын, жөнөкөй жарандардын айтканы боюнча айтып атабыз. Бизге башка эч кандай кызыкчылык жок. Анан сиз бир тарап эле только ушунча карыз бар, ушундай болот. Эми албетте бул эми бизнесте алды берди болуп турат да. Силер ал жерден 700 миллион деп атасыз. 700 миллион элде турган менен ал жерден канча акча табып атпайсыңар? Бекер берип аткан жоксуңар да. Туурабы? Же бекер берип атасыздарбы? Алишер Бибилаевич, мен бир ушул сиздин сурооңузга жооп берейин. Бул жерде мына Гартектин да директору отурат, менин сөзүм жалган деп айтпайт. 8 жыл иштеп келатабыз. 8 жылдын ичинде 1 тыйын пайда тарифтен 1 тыйын пайда алган жокпуз. Мына 2014 жылы себестоимость тарифа покрывалась на 75%, азыркы убакытта 92%га чыкты. 8 жылдан бери тариф на реализацию газа в Кыргызской республике установлен убыточный. Алишер Бибилаевич, мен сөзүм жалган эмес. Макул, рахмат. Анда эми сиз айтып атасыз, Арзымат Нуркулович, анда өкмөттөн жардам берели анда сиздер пайда болбой атса дагы. Бир кошумча бир убактылуу субсидия кылыппы, если жетишпей аткан болсоңуздар деген. Эң негизги биз суранган маселе эле бюджеттик, мамлекеттик органдар, мамлекеттик теплоснабжающий организациялар толук газга төлөп берип турса, эң биринчиси. Эми экинчиси, бул жерде жанакы мен 5% рассрочка мамлекеттик банктар тарабынан ушундай рассрочка берилсе да жакшы болот деген бир суранган сурообуз эле бар, болду. Рахмат. Бул мына Ош областынын Кара Суу районунун кайсы айыл өкмөттөрүндө планда бар? Былтыркы жылы айттыңыз эле 22-нчи жылкыга жок, 23-чү жылкыга пландаштырып атабыз дегенсиз. Ошол өткөн жылдан былтыртан баштап мэриядан да, өкмөттөн да, шаардык кеңештен, жогорку кеңештен дагы Бишкек шаарындагы экологиялык абалына карата биринчиден бүт газификацияны ушул Борбор шаарына жумшагыла деген талаптар коюлган болчу. Ошого карата биз мэрия менен жана жол картаны иштеп чыгып келе жаткан 3 жылдын ичинде бүткүл шаардык газификацияны бүтүрөбүз деген пландарды койдук. Эми андан кийин уже калган региондорго, областтарга барабыз деген пландарыбыз бар. Макул, рахмат. Жакшы экен. Онда мен акыркы дагы бир сизден тактоо иретинде. Жаңы конуштарды айтпайлы. Алыскы региондарды айтпайлы. Шаардын ичиндеги, центрде турган, мисалы, жаңы курулуп бүткөн көп кабаттуу үйлөргө туташтыруунун процедурасын кыскача айтыңызчы, кандай болот? Бүттү, эксплуатацияга берди, жителдер кирип жашап атат. Канча убакытта сиздер туташтырып бересиңер, кандай процедуралар өтөт? Техникалык процедура боюнча бул жерде ушул көп кабаттуу үйдү курган застройщик бизге заявка бериш керек. Менин жителдерим толук киргизди, бүт проектим даяр, бүт счетчиктер опрессовка кылынды, келип газды коюп берип койгулачы деген. Ошондо биздин бригадалар келип, ар бир квартирага келип опрессовка кылат да,
Анткени бул эми коопсуздук жагынан караш керек да. Ар бир квартирага кирип, жанакы жасалган монтаж проектке тастыкталганбы, проект менен жасалганбы, документтери барбы, анан инструктаж өткөнбү деген документтерди өткөндөн кийин ар бир квартирага кирип чыккандан кийин газды бере алабыз. Бирок эң негизги көп кабаттуу үйдүн 100% жителдери жасаш керек да. Ошол бул негизги коопсуздук талап. Ошол сиз айтып аткан ошол рабочий группа сиздердин көзөмөлүңүздөрдөбү же алар өзүнчө независимый компаниялар болар? Жок, пусконаладочный бригадалар бул биздин филиалдын бригадаларыбыз. Мен сизге ошо бир эле дарек боюнча айтайын. Мисалы, ошо сиз айтып аткан процедура определенный убакыты барбы, жокпу? Бар. Бул жерде очередность бар да, азыркы убакытта Бишкек шаарында 47 көп кабаттуу үй очередте турат. Ал жерде биздин биринчи бригада келгенден кийин, мисалы, бир стоякта же бир подъездте бир квартиранын монтажы тура эмес болуп калыптыр. Же пусконаладочный бригада берип опрессовка кылды, опрессовканы бир сутканын ичинде жасайт. Бир суткадан келсе, манометрдин показаниясы түшүп калса, ал жерде кайра опрессовка кылып, жасаган монтажный бригаданы же биз болобу, же башка бир частный подрядчик болобу, аларды келтирип кайра жасаттырат. Ошон үчүн бул мындай постоянный процессте ошон үчүн азыр мына 47 үй турат. Бул бүт 47 үй тең менин личный көзөмөлүмдө. Анткени булар биздин потенциальный потребительдер да. Ошон үчүн биз еженедельный отчетность бар биздики бүт ушу көп кабаттуу үйлөр боюнча. Азамат Нуркулович, шаардагы эң центрде турган көп кабаттуу мен бир эле даректи айтайын сизге. Токонбаева 23 дареги. Токонбаева 23 дроп канча? Токонбаева 23. Мен айтайын дегеним, ошо сиз айтып аткан процедуралар 3 жыл болду. 3 жыл аралыгынан бери, мисалы, ошол жердеги жителдерге газ берүү үзгүлтүккө учурап, до сих пор мисалы улабай атасыздар. Мен айтайын дегеним, мына сиз айтып аткан 47 үй ошолордун катарында болгон болсо, анда жаңы конуштар акыркы сиздер жасап бүтүп туруп дагы бир 5 жыл 10 жыл аралыгында улайт экенсиздер да анда. Алишер Эбебулаевич, Токонбаева 23 боюнча мен сизге кат түрүндө жооп берейинчи тактап туруп. Анткени мен экинчи жолу айтып атасыз. Ушул менен экинчи жолу айтып атасыз. Ошону бир карап көзөмөлгө алып койсоңуз, мен салыштыруу иретинде гана айтып атам сизге. Өзүңүз айтып атасыз 47 үй деп. Анда эми жаңы конуштарды айтпай эле коелу да. Эми көзөмөлүңүздөргө алып, барын бар жогун жок кылып койсоңуздар жакшы болмок да. Рахмат чоң. Түшүндүм. Рахмат, анда кийинки сөз Кунузбек Кошалиевичте. Рахмат. Мен кечирим сұраймын, дәу жолы сөз алып отқаныма. Азамат Нуркулович, да, в любой работе есть сложности, тяжести тоже есть. Білемізан бардығынчы. Бирок, жаңағы договорыңыздағы пунктту предоплата дегеніңізді атмен қыласыңар, қылбайсыңар, ма жооп бересіз шыға? Кунузбек Кошалиевич, по отношению частной теплоснабжающей организациялар боюнча правилага дагы нормативно-правовой актыларга дагы изменение киргизилди, алардыкы постоплата коюлду. После оплаты? После оплаты. Алар потреблять эрет, мисалы, апрелдин газын потреблять эрет, 20 майга чейин төлөп бериш керек. Жок, проблема жок. Вот ушундай договор түздүк да биз. Мында өзүңөрдүн договорду изменеттиңер, алмаштырдыңар? Изменетилди, договорлор алмаштырылды. Алмаштырдыңар? Ооба, я лично подписывающий договор. Мунун баарын мурда кылып койсо болот беле? Элдин баары ишитпей эле кылып койсо болот беле? Изначально у нас законодательство такое было. Мы же в соответствии с законодательством работаем. Договор был на основе законодательства, Кунуз Кошалиевич. Потом законодательство сал? Каяктыкы? Кыргызстандыкы эмеспи? Кыргызское это постановление правительства, утверждены правила пользования природным газом в 2014 году. Сиздин договоруңузду кайра карап чыгып, ошол договордун мага копиясын алып келип бериңиз. Маселе жок. Көргөзүп коюңуз. Хорошо. Могул договор деген мындай болчу, бул деген алмаштырылды. Азыр элдин баардыгы потребление кылгандан кийин анан төлөй турган болду газды депчи. Хорошо, хорошо. И последний Газторг менен, Газторг сервис менен проблемаңарды чечишиңер керек срочном порядке. Срочном порядке. Готов сани летом, билесиз. У нас с этой компанией никаких проблем нет, Кунузбек Кошалиевич. Проблемаңар силердики болбосо элдики болуп атат алар мененчи. Там была проблема между Газторг сервисом и застройщиком. У нас никаких взаимоотношений проблем не было. Проблема ошону айтам. Сиздики болбосо аныкы болуп атат, эл менен болуп атат. Эл менен болуп атат аныкы. Газторг сервис частная компания, она к нам вообще никакого отношения не имеет. Я имею в виду, таким беспорядочным компаниям нельзя работать. Вам расторгать надо ваш договор надо с ними.
вам надо расторгать договор. Что ошолордун артынан силерге сөз алып келип аткан үчүн. Хорошо, Кунузбек Кошалевич. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Максатбек Канатбековичте. Рахмат Айсызгулович. Арзамат Нуркулович, түштүк жакты деп айтып калдыңыз мындай. Биз былтыр ушул жерде отурган коллегалар болуп, ушу май айында Түркменстан мамлекетине барган учурда бир нече коллегаларыбыз болуп, төрагабыз баш болуп, ошол жерге барган учурда алардын президенти менен, төрагасы менен сүйлөшүлгөн учурларда алар эч кандай каршылык көргөзгөн эмес. Бизге через Өзбекстан транзитный кылып, бизге бергенге мындай бир макулдук беришкен да, негизинен. Анан ошол жерден алып ушул түштүк жакты толук кандуу камсыз кылса болбойт беле? Эмне себеп болуп атат? Аларда баасы кандай? Же силердин мындай бир жогоруда мына коллегаларыбыз айтып атат, бизнесиңерге мындай бир доход алып келбеген нерсе болуп атабы? Бүгүнкү күндө өзүңүз айтып атасыз, бүгүнкү күндө эч кандай бир тыйын прибыль жок деп. Жок болсо жаап салгыла да, анда эмне иштеп атасыңар, мисалы. Ошон үчүн прибыль болгон үчүн отурасыңар, өзүңөр 8 жылдан бери отурабыз деп атасыңар. Анан эми Түркменстан бизге эч кандай каршылык көргөзбөгөндөн кийин даже Кытай республикасы Тажикстан аркылуу калп айтпасам ошондо алып өтөбүз деген алар иш аракеттерин жүргүзүп атыптыр. Ошол сыяктуу биз кылсак болбойбу? Эмне тоскоол болуп атат? Ал жерде техникалык система газопроводов не позволяет доставлять газ из туркменских месторождений на юг нашей республики. Эмнеге? А Кытай эмне каяк менен алып өтөт анда? Алардыкы магистральный, они отдельно же магистральный газопровод построили. И он через нижнюю часть уходит. Бизге тийбейт да ал жер. Жок, ал тийбей эле койсун. Кытайга биз эме кылбай эле коелу. Өзүнчө через Өзбекстан алып келсе болбойбу? Жок, андай техникалык мүмкүнчүлүк жок. Техника эмес, силер мындай эме кыл дегиле да мындай. Бул да убытык кетчү нерсе деген Жок, ал маселе анда эмес. Маселе анда эмес. Мен айтпам, техникалык мүмкүнчүлүк жок. В системе газопроводов Узбекистана нет возможности обеспечить транспортировку такого объема газа. Максатбек Канатбекович, в России, да, под водой тянут. Ушу, Под водой. Суун астымен алып келишет. Они просто желаниясы жок. Жок, ошол мындай Желание конкреттүү нету, түрдө понимаете? техникалык дегенде мен түшүнбөй атам да. Эми баягы сиздердин айтып аткан маселеге жараша мындай бир техникалык мүмкүнчүлүк жок дегенге мен түшүнгөн жокмун да. Булар баягы акчага Сатбек Канатбекович, бул жерде, если речь идет жаңы магистральный газопровод куруу маселеси болчу, ал жерде мындай экономический целесообразность деген бар. Ал эми бул жерде эми биз эмес любой инвесторду чакырсаңар, ал деле экономикалык жаксын карайт да. Жок, аны это никто не скрывает. Эми ошону мен тактоо иретинде сиздерден муну билип турабыз, но ошону мындай өзүңүздүн сөзүңүздөн угуп атам да. Бирок муну ишке алып келип иштетсе, Түркменстан тарап эч кандай мындай бир каршылык көргөзгөн эмес ошол былтыркы учурда. Менин оюмча муну да бир карап көрүш керек. Алып келсе, менин оюмча сиз жогоруда айтып аткан түштүк тараптагы маселенин баары силер эле алып келмексиңер, аны ошону алып келип иштетсе, менин оюмча чечилмек деген сунушум. Болду, бүттүңүзбү? Анда, урматтуу депутаттар, бүттүбү? Жокпу? Жокпу? Анда, урматтуу депутаттар, энергетика министрлигине комитеттин сунуштарын камтыган чечим долбоору сиздерге таркатылып берилген. Чечим долбоорунун сунуштарды эске алуу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Алымча кошумча менен. Да. Макул, каршы жок. Бүттү. Чечим кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, анда 3-чү маселени кароого өтсөк. 3-чү маселе бул Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун ишмердиги жөнүндө. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети баяндамачы Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун жетекчиси Абдураимов. Бул жердесиз да? Сизге канча убакыт жетиштүү болот? Кыскараак кылсаңыз болобу эми кичине? Анан суроо жоопту материалдарды бизде муну кыскараганда бир 5 мүнөт анда башлай бериңиз. Сиз жазып койгонбу уже? Урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, сиздердин
алдыңыздарда азыр мына Кыргыз индустрия ачык акционерлик коомунун кыскача максаттары жөнүндө айтып берейин. Биз декабрь айында 21 жылдын декабрь айында түзүлгөнбүз. Биздин жалгыз акционерибиз болуп, кабинеттер министрлер кабинети болот. Бүгүнкү күндө биздин жасап аткан иштерибиз кыргызчасын кое атасыңбы? Бу жерде азыр сиздердин алдыңыздарда кыргызча, орусчасы бар бардыгы. Максаттарыбыз мамлекеттик ишканаларды эффективдүү башкаруу болчу, дагы жаңы ишканаларды түзүү максаттар эле. Көп биз жасай турган иштердин көп чоң максаты бул мынау импортозамещение деп коебуз. Импортто көп келип аткан буюмдардын бардыгын ошол өзүбүздүн Кыргызстанда чыгаралык деген максаттарыбыз бар эле. Ошол максаттардын үстүндө иштеп атабыз. Биз түзүлгөндө бизге мынандай бир убакыт болду эле. Биз декабрда түзүлгөнбүз, бирок 22 жылдын апрелинде финансирование башталган, каражаттар бөлүнүп. Бирок кайсы базаларда түзө турганыбыз, кайсы заводдордун базаларында боло турганы чечилген жок эле. Сентябрь айында, былтыр 22 жылдын сентябрь айында гана бизге Бишкек штамп заводунун кээ бир цехтери өтүп, ошол жерлерде жумуш баштала баштады. Бирок ага чейин биз башка ишканалардагы түзө баштадык эле. Азыр мына бул жерден көрүп тургандай, сиздердин алдыңыздарда турат. Биз мисалы үчүн 16 цехте биз сентябрь айында алгандагы акыбалдар абдан жаман болчу. Азыр бүгүнкү күндө дагы кошумча цехтер берилип атат. Бирок 3 цехти биз толугу менен ремонттоп бүтүрүп, азыр ал жерде Кыргыз бетон курулуш ишканасы, Кыргыз топчу, Кыргыз темир мык, мына жакында Кыргыз завод ишканасы иштегени жатат. Биз ал жерде бул эми 4 айдын ичинде, 3 айдын ичинде, же болбосо ашып барса 6 ай, 7 айдын ичиндеги түзүлгөн ишканалар. Бүгүнкү күндө биздин уставдык фондубуз 1 миллиард сом эле, 1 миллиард сомдун 85% ошо жаңы ишкана түзүүлөргө кетти. 1 жылдын ичинде, 1 жыл эмес, 9 ай, 8 ай, 9 айдын ичинде 19 ишкана жумушка кирди. Ошол 19 жумушканага ишканага жумуш иштери уюштурулуп бүттү. Бурун ар бир ишканасы боюнча сиздердин алдыңыздарда уставдык капиталдары дагы бар. Канча биздин үлүшүбүз канча экен, пайыздары да көрсөтүлгөн. Андан башка канча каражат ар бир ишканага кеткендиги бардыгы жазылып турат. Каржылоо статистикасынын инфографикасы алдыңыздарда турат. Андан башка тегеле ошо менин ачык акционердик коом Кыргыз индустриянын алдында бүгүнкү күндө 100дөн ашык долбоор иштетилген. Долбоорлор иштетилип жатат. Ал эми быйылкы жакын арада жасала тургандагы ишканалар бар. Алардын 26 долбоору даяр. Бүгүн эле кабинет, министрлер кабинети бардыгы теге биз иштеп аткан ишканаларды барып көрүштү. Эрте менен. Андан башка азыр бул жерде дагы мурунку бүгүнкү күн тартибиндеги 2 маселе каралганда дагы бизге тиешелүү нерселер да көп нерселер айтылып кетти. Ошолорду дагы мен ойлоп атам. Ошо кадрлар боюнча дагы бизде Кыргыз индустрияда аябай начар эме болуп атат. Мына азыр газ боюнча биздин да өзүбүздүн жакшы программаларыбыз бар. Азыр ЖЖН газ боюнча айтылып атат. Илгерки газ көйлөрлөр, ана композитный газовый баллондор бар, азыр жеңил баллондор бар. Ошону илгеркидей эле кустовой газ баллондорду зарядка кыла турган ишканаларды ачыш керек. Ар бир райондун, ар бир шаарчылардын канча керектеле турган баарын эсептеп чыкканбыз. Бизде ал график дагы бар. Андан башка Кыргыз индустрия ачык акционердик коому илимий жогорку окуу жайлары менен дагы келишимдер түздүк. Себеби ошол кадрлардын жетпегендигинен бүгүнкү күндө мына Разаков атындагы, Баласагын атындагы, Ельцин, Рыскулбеков
Асаналиев, Исанов атындағы Алатоо университеттері менен келишимдер түзүлгөн. Азыр мына Скрябин, Ахунбаевадан Ошбунуку, анан Адышева ушул университеттер менен түзүлгөнү турат. Андан башка Россия Федерациясында Ельцин атындагы Урал федералдык университети, анан Уралдагы Горный геологический университети менен дагы келишимдер түзүлдү. Кыргыз илимий мекемелери боюнча Кыргыз Республикасы Улуттук илимдер академиясы менен келишим түзүлдү. Бүгүнкү күндө азыр завод Лениндин, мурунку завод Ленин, азыркы Бишкек машина куруу заводу, ошо Бишкек машина куруу заводунда индустриалдык техникумду немецтик компания Арнштейн менен деген ачкан турабыз. 10 айдын ичинде ошол жерде станокторго иштей турган адистерди даярдашыбыз керек. Эми кыскача ушул деп айтып турайын, сурооңуздар болсо жооп берейин. Рахмат анда. Урматтуу депутаттарына суроо жоопко өтсөк, бул урматтуу депутаттар, бул маселе комитеттин мүчөсү Жеңишбек Шираматовдун маселе көтөргөн сунуш боюнча карап атабыз да бүгүн бул маселени. Ошондуктан биринчи сөз Жеңишбек Шираматовго беребиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Азбек Атакозович, чоң рахмат. Жарасул Осмоналиевич, биздин мамлекетте канча президент бар? Биздин мамлекеттин бир президенти бар, бирок ачык акционердик коом ар түрдүү ишканаларды президенттерди санаган эмес. Бир президент бар, Туура айтасыз. Канча вице-президент бар? Кыргызстанда. Вице-президенттер жок Кыргызстанда. Вице-президент жок, Мамлекетибиздин саны канча? 6 миллионго жетет. 7 миллиондон ашты. Канча советник бар, билбейсизби? Аны билбейт экен. Аны билбейт экен, советтиктер канча экен. Билбегениңиз жакшы экен. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мына караңыз. Сиз жетектеген мамлекеттик ишканада бир президент бар экен. Ал сиз, Жарасул Осмоналиевич. 4 вице-президент бар экен. 4 вице-президент. Бир руководитель аппарата, 2 советник президента, бир помощник. Уялбайсыңар, уят эмеспи? Бул ишөө ничего караңыз. Сиз 170 миң сом айлык алат экенсиз. Вице-президенттериңиз 130 миңден айлык алат экен. Советниктериңиз 120 миң сом айлык алат экен. Помощнигиңиз 90 миңден айлык алат экен. Буякта эмне кереги бар 4 вице-президенттен? Сиз өзүңүз жетишесиз да. Дальше. Болгону 65 кишиге бир президент, 4 вице-президент. Вы представляете, даже Америкада жок, тугандар, Америкада жок. 7 миллион халкы бар Кыргызстаныбызда бир президент, вице-президент жок. Сиз болгону 65 киши башкарат экенсиз, өзүңүз президент, да еще плюс 4 вице-президента. Карап туруңуз, дальше. Управление внедрения инновационных технологий и оборудования. Начальник управления, эксперт, 120 миң алат экен. Экспертиңиз 85 миң алат экен. Отдел техусловий, экологии, промышленной безопасности 90 миңден алат экен. Эксперт 85 миң алат экен. Отдел развития инфраструктуры промышленных объектов. Начальник отдела 90 миң. Эксперт 85 миң. Эксперт 85 миң. И дальше. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мына мен сизге эстетип коеюн. Өкмөттүн токтому, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, кыска айтып кеттиңиз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин токтому Бишкек шаары 2021 жыл 24 декабрь токтом номер 341. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомун түзүү жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө. Өнөр жайды модернизациялоо жана мамлекеттин катышуу үлүшү бар чарбалык коомдордун натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитети жөнүндө Кыргыз Республикасы Конституциялык мыйзамынын 13-17 берелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитети токтом кылат. Бир акциянын номиналдык наркы 1 миң сом, 10 миң сом дана жөнөкөй энчилүү акцияларды чыгаруу жана
төлөө жолу менен уставдык капиталды 1 миллиард сом өлчөмүндө мамлекеттик 100% катышуусу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген тартипте Кыргыз индустрия ачык акционердик кому түзүлсүн деп мынакей урматтуу Акылбек Усенбековичтин колу турат. Эми карап туруңуз. Бе кыздыкты караңыз эми. Ушундай коом түзүп туруп, мамлекеттик ишкана түзүп туруп, сизге 8 ачык акционердик коом берип атат. Манас Теги, Дослик, Ош Дюбек, контролдук сыноо приборлору жана автоматика борбордо лабораториясы, Каракулжа Автотранс, Минтеке ТТ, Ташкөмүр, 5 Бурхан шахтасы. Бул караңыз 8 акционердик коом. 4-чү госпредприятие, Кыргыз автобекети, суу автоматикасы жана метрология, Карабалта спирт заводу, Дан, насостук күч жабдууларын оңдоо боюнча эксперименталдык завод. Кыргыз Республикасынын Улуттар Илимдер Академиясынын автотранспорттук экономиясынын ишканасы, элдик, то есть 8 госпредприятие өткөрүп берилген. Сиз мына токтомдо жазылып турат. Ушул жогоруда аталган 8 акционердик коомду, 8 ушул госпредприятияны жандандыруу максатында сизге 1 миллиард бөлүнүп атат. Сиз токтомду одоно бузуп, сиз карап туруңуз мынакей. Кыргыз Транс Ош, Кыргыз Эйрвейс, Алай Барстары, Хегай, Кыргыз Бакча, Бихей, Кыргыз Топчу, Кыргыз Электроника, Кыргыз Фарфор, Жемиш Кампа, Кыргыз Стил, Кыргыз Транс, Кыргыз Темир Мык, Кыргыз Бетон Курулуш, Кыргыз Анимация, Шумкар Энерго, Көк Алма, Кыргыз Гыш, Кыргыз Керамзит, Кыргыз Пластик. Сиз дагы кайталап коюн, одоно мыйзамды бузуп, токтомду бузуп, действующий иштебей турган ишканалар турса, сиз ушуларды ачып кереги бар беле? Жок болчу. Сиз ошого карап туруңуз. 843 миллион 504 миң акча каражатын топтоп турсуз. Жоготуп турсуз. 1,5 жылдын ичинде тапкан кирешеңиз 0. 1 тыйын таппаптырсыз. Мамлекеттин алган 1 миллиард сомду 843 миллион 504 миң сомду жогоруда аталган 19 ишканага бөлүп бергенсиз и 54 миллион 870 миң сомду мынакей ошол 65 кишиге айлык катары таркатып бергенсиз. Мынакей акыркы маалыматтарга караганда каражаты максатсыз пайдалангандыктан 1 миллиард сом түгөнүп, азыр 300 миллион сом карыз болуп, 65 адам 3 айдан бери айлык албай отурат. Бул мен ойлоймун, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, ошо сиздин шефиңиздин очередной воздушный замок. Еще раз повторюсь, очередной воздушный замок. Бул жанагы Хипик, Илбир Секирик сыяктуу эле ушундай силердин воздушный замогуңар. Муну мен ойлоймун, урматтуу депутаттар, башкача атаса болот эле, башкача мамлекетти тоноо деп ат койсоңуз болот эле. Эми сиз, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мынакей 1 жылдык алган айлыгыңыз 2 миллион 192 миң 575 миң алып турсуз. 4 вице-президентиңиз ар бирөөсү 1 миллион 700 миңден алыптыр. Аппарат жетекчиңиз 1 миллион 700 миң алыптыр. 2 кеңешчиңиз 1 миллион 700 миң алыптыр. Жардамчыңыз 1 миллион 700 миң алыптыр. Булардын, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, вы в срочном порядке вы должны вернуть деньги в казну. В срочном порядке. А то сядете в тюрьму. Түрмөгө турасыз. Түрмө сизди күтүп ыйлап турат. Жарасул Осмоналиевич келсе, бир месте брендет койдук деп. Ошон үчүн ушул маселени в срочном порядке кайтарыңыз. Бул мамлекеттин, элдин акчасы. Эч качан мында поступка барбаңыз. Андан тышкары мынакей сиздин жасаган иштериңизди дагы көрүп мынакей анализ деп чыктым мен. Мына Кыргыз Транс Ош транспорттук логистикалык компаниясы Элчи Транс.
Мынакей бұл компания түзүүгө сиз 203 миллион 626 миң сом болупсуз. Болгону 10 КАМАЗ алыпсыз. Болгону 10 КАМАЗ алыпсыз. И калганы 5 гектар жерге база коюп турсуз. Ну 5 гектарга 10 миллион кеткендир. А калган акча кайда? Что получается, сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар турабы? Мен мына кече бир инем базардан DAF автомашинасын алды, 2019 жылкы грузовой автомашина алды. 58 миң доллар калды. А сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар болуп атат. Андан башка мынакей эмеге мынакей Кыргыз Эверрейс 2,5 миллион которуп турсуз. Кыргыз электроника 2,5 миллион которуп турсуз. Кыргыз анимацияга 1 миллион 950 миң сом которуп турсуз. Булар бардыгы жанагы мамлекетти талап тоноп жешке сиз жол бердиңиз, урматтуу Жарасул Осмоналиевич. Ошон үчүн мен дагы мынакей элдин алдында, урматтуу депутаттардын алдында айтайын, ушул алган акчаңарды өзүңүздүн ошол табакташтарыңыз менен, чөнтөктөшүңүз менен акчанын ордуна коюп коюңуз дагы. Добровольно арыз жазып кетиңиз. Ише албайсыз, тем более пенсиядагы адам экенсиз, акырын барып, алайга барып дем алып, кымыз ичип жатыңыз. Чоң рахмат. Рахмат. Жооп берип коеюн. Барбы? Бар. Бир минут туруп туруңузчу. Урматтуу депутаттар, азыр как раз өкмөттө чогулуш бар экен, губернаторлорго керекпи? Мына азыр бул маселе чогулуп. Рухсат бербейли. Жооп берели, жооп берели. Жооп берели. Анда урматтуу губернаторлор бара берсеңиздер болот, чоң рахмат келгениңиздерге. Жооп берели. Жооп бере бериңиз анда. Урматтуу Жеңишбек Шероматович, сиздерге мына айтып аткан нерселердин көбү чындыкка төп келбейт. Сиз мына уюштуруу иштерин айттыңыз. Чындыгында бул мамлекет кабинет министрликтин өзүнүн түзгөн бардык ишкананын структурасы дагы, ишкананын уставы дагы, ана токтомдагы ошол кабинет министрлигинен чыккан. Сиз бир нерсени байкап койсоңуз болот. Сиз туура айтып атасыз. Жетекчи жана жетекчинин орун басарлары боюнча бизде өзүңүз байкап көрүңүз, акционердик коомдо директорлордун кеңеши болуш керек, ал жок. Ошо директорлордун кеңеши жоктугунан жок болгондугу үчүн, ошо структура чоң болбош үчүн ушундай структура сунушталган, ошол структура азыр иштей баштады. Мындан башка Жарасул Осмоналиевич, мынакей менде счетный палатанын текшерүүнүн жыйынтыгы туралы актысы мен мынакей сизге берем. Мен сизге айтайын деген, мен сизди беде каралайын деген эч кандай мен оюм жок. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мен сизди тааныбайм деле, мен таанygым деле келбейт. Мынакей урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, урматтуу шакырылган коноктор, мынакей счетный палатанын текшерүүсүнүн жыйынтыгы, мынакей ошону мен сизге колуңузга берип коеюн. Мынакей, антип сиз калп айтпаңыз. Сиздин айтканыңыз чындыкка дал келбейт деп калп айтпаңыз. Мынакей счетный палатанын жыйынтыгы. Рахмат, Жеңишбек Шероматович, бул жыйынтык бизде бар. Бүгүнкү күндө счетный палатадагы адашат экен. Биздин атыбыз, эми угуп турбайсызбы? Биздин атыбыз Кыргыз индустрия деп аталат. Индустрия деген бул бардык народный хозяйствонун отрасльдердин бардыгы кирет буга. Бүгүнкү күндө мына эсеп палатасынын актысын жокко чыгарып коюлду уже. Аны да сиздерге келсе керек. Себеби бардыгы текшерүүдөн өттүк. Акыркы тыйынына чейин бардыгы текшерилди. Биз түзүп аткан ишканалар булар 2 жылдан 3 жылга чейин гана өздөрүнүн проекти кубаттуулугуна чыгат. Бүгүнкү күндө биз 1 миллиард сом уставдык фонд алсак, азыркы күндө биз түзгөн ишканалардын активи 3 миллиарддан ашкан. Биз менен кошо мына биргелешкен ишкананы түзгөндөрдүн үлүштөрүн кошкондо бүгүнкү күндө биздин актив 3 миллиарддан ашат. Дагы бир жолу сизге айтып коеюн, Кыргыз индустрияда директорлор кеңеши жок.
Кыргыз индустрияда башка ашыкча структура жок. Бирок кыргыз индустрияда иштей турган, ушул өзүңүздөр билесиздер, өнөр жай деген бул өнөр жай, ал жака адистерди чакырыш абдан кыйын. Бүгүнкү күндө келген кишилердин баардыгы өнөр жайда көп жылдан бери иштеген, өнөр жайды жакшы билген адистер. Аларга ошол айлык маянасы ошо кабинет министрлери менен макулдашылган. Ошол үчүн алар чакырылып иштеген. Азыр бүгүнкү күндө дагы бир кыргыз индустриянын максаты ошол иштеп аткан бүгүнкү күндө 50 гана киши иштейт. 50 кишинин 30дан ашыгы жаңыдан түзүлгөн ишканалардын параллельный жетекчиси болуп кетип атышат. Ишкана түзүлдү, түзгөнгө чейин өзү теорияларын жасады, бизнес пландарын түздү, ошол айлыкты алып атты. Азыр ошо ишканалар түзүлгөндөн кийин ошо ишканаларга жетекчи болуп кетип атышат. Бизде 30дан ашык эмес гана киши калат, структура дагы өзгөрүлөт. Себеби бул түбөлүктүү түзүлгөн нерсе эмес, биздин алдыбыздагы турган ошо тапшырманы аткарыш үчүн биз ошол структураларга барганбыз. Жарасул Осмоналиевич, мынакей хорошо, мен башканы билбейм, мына достук боюнчачы, ачык акционердик коому боюнча эч нерсе жумуш жасалган жок го. Талкаланган бойдон турат. Талкаланган бойдон турат. Мен мына достукты жакшы билем. Эч кандай жумуш жок. Канча акча которуп, эмне жумуш жасадыңар эрдечи? Сизди 1 миллиард сомду сиз башка жака буруп атпайсызбы? Же кырышаңыз жакшы, мен билбейм. Мен сизге айтып атам. Действующий акционердин коом турса 8 государственный предприятия турса, ишкана турса, эмне үчүн ошолорду иштетпей атасыз деп сурап атпайынбы? Жооп берейин, Жеңишбек Шарамович. Жаңы түзүп деп атпайынбы? Мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө сиз айткан ишканалардын бирөөсү дагы инвентаризациядан өтө элек. Биз аларды жөн эле кагазга жазып койсо эле сразу өткөрүп албайбыз. Бүгүнкү күндө акциясын гана бизге управлениеге берген. Бүгүнкү күндө мен айтып атам, ар бир ишкананы технический инвентаризация кылмайынча биз албайбыз. Фугиге да ошону айтып атабыз. Акционерлерине да ошону айтып атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө азыр баа сиз айтып аткан дустулук дегенде мына 2 эле жума болду. Зорго акционердик чогулушун өткөрдүк. Мисалы үчүн Ош Дүбек деген акционердик собраниясын алар сырыбайт этишти. Буну өткөрүп алыш дегенде бир аз кыйынчылыктар көп болуп атат. Себеби ал жерде мурунку ошол акциянын стоимостунда турган имущественный комплекстери жок. Мына фонд кошумузду айтып атабыз. Качан силер өткөрүп бергенден кийин гана биз ошол ишканаларды баштайбыз деп. Ошол сиз айткан, азыркы айткан ишканалардын көбү кайра өздөрү министрликтер өздөрүнө өткөрүп алды. Бул ишканаларды биз кыргыз индустрияга жөн эле жүктөлгөн ишканалар. Азыр мына заводдун мисалы үчүн БШЗ менен БМЗга келсеңиз, көрсөңүз, эми ал жерде бир нерсе уюштуруш абдан кыйын. Бир да станок калган эмес. Бардык зданиялардын баары бузулган. Ошон үчүн ал жакка азыр биз иш уюштура албай отурабыз. Жарасул Осмоналиевич, мен сизди түшүндүм. Силерге бербеш керек, муну үчүн ни в коем случае жок кыласыңар. Фугиде отура бересиз бул. Мамлекет араң мамлекетке фугиге топтосо, анан кийин силерге наоборот раскулачить этип жок кыласыңар да. Кудай сактасын, Жеңишбек Шермаматович. Бизге берилген ишканалардын баардыгы иштей баштады. Азыр бүгүнкү күндө ремонт кылып атат. Сиз бир келип көрүп кетсеңиз? Мен билем, сизде бир гана жетишкендигиңиз Кыргызмык деген ишкана бар экен. Анындагы ошол частный предпринимательге договор түзүп, 70%-ин каржылап, калган 30% ал каржылайт экен. Да, туура, эч кандай маселе жок. Кыргызмык иштеп атыптыр. Азыр мыктын баасы базарда 120-130 сомдо, силерде 90 сом экен. Да, бул жетишкендик бар. Башка силерде эчтеме жок. Ну хорошо, макул эми, сизди не переспоришь. У вас крыша хорошая. Анан мен айтам да, ну канча пайда таптыңыз, айтыңызчы. Эми азыр мына 1 миллиардты жок кылып койдуңуз. Мамлекеттен дагы акча аласызбы же болду, бүттүбү? Эми кайташ керекти мамлекеттин акчасын. Жеңишбек Шермаматович, биз Кыргыз мамлекетиндеги индустрияны баардыгын көтөргөнгө түзүлгөн ишканабыз. Эгер мамлекет бизге жардам бере албаса, биз аны көтөрө албайбыз да. Мына азыркы биз жасап аткан иштер ошо заводду тегил секторун түздөгөн үчүн бүгүнкү күндө
Германияның 2 совместный предприятие түздік. Жо, мен түшүндүм сизди. Индия менен 1 совместный предприятие түздік. Түшүндүм, Жарасыл Мурза. Эми айтып атпайынбы? Канча прибыль таптыңыз? Канча пайда таптыңыз? Жеңишбек Шаримаматович. Дагы акча аласызбы мамлекеттен же болду бүттүбү? Сиз өзүңүз өндүрүшчүсүз. Bir өндүрүштү, bir заводду оңдош үчүн, bir ишкананы иштетиш үчүн 2 жылдан 3 жылга чейин цикл бар. Ошого чыгалык, сиздер күтүп турбайсыздарбы? Биз анын баардыгы ТОдо эсептелинген, бизнес пландарда баардыгы каралган. Ансыз бир дагы ишкананы биз баштабайт болчубуз да. Сиз аны жакшы билесиз. Жылдын аягында мен ойлойм, bir топ көзгө көрүнгөн ишканалардын иши башталып калат. Азыр сиз айттыңыз, мына Кыргыз темирмук боюнча. Siz gelip görünüz, topçu oyunca da kapaçılığınız var aytasız. Topçu işte otat. Bugünkü günde topçu çıkı otat. Prичем abdan жақсы çıkı otat. İkincisi, İtalyalık linya geldi. İtalyalık linyanın azı bir ayın içinde запускать etsek, buna urulatkan üylerdin, panellerinin bağırdığı işe girişet. Bizden şu işkanlarımızın iştegenine 1 yıl önelek. 6 ay, 4 ay, 9 ay. Anan аларды işe girgizelik de siz özünüz. Siz kıskara aytışpаңыз, мына кыскара айтыңыз, сизден суранычы. Ben жооп берип атам дедим эле, мен айтышпайлы. Кошулуп атасыздар. Мына эме боюнча, мына Кыргыз Чет Транс Ош боюнча, логистикалык компания боюнча кантип жооп бересиз? Мына 203 миллион 626 миң сом берилиптир. Болгону 10 КАМАЗ алыныптыр. 5 гектар жерден тегеректен тосупсуңар. Ушуга 203 миллион кетмек беле. Жеңишбек Шаримаматович. 203 миллион сом. Жооп берейин. Ал жерде сиз ошо КАМАЗдар жөнүндө айттыңыз. Мен сизден суранам. Ошко барып калсаңыз, ошол ишканага кирсеңиз. Себеби ошол ишканада азыр бүгүнкү күндө ремонт кыла турган базасынан бери бүт станоктордун баардыгы алынды. Андан башка ошол именно ошо Кыргыз Чет Транс менен Кытай Республикасынын мамлекеттик ишканасы менен экөө биргелешкен ишти башташты. Эмне үчүн Кыргыз Чет Транс ачылды эле? Кыргыз Чет Транс бул себеби эме болгон мамлекет Кана КАМАЗ, кана эме көрсөтүңүзчү базаны. Жок, базанын киносу бар, бергиле эмеси барбы? Сиздерде эмелер бар, флешкалар бар, флешкада бүт кинолор бар. Жок, көрдүк, көрсөтпөйсүзбү, эл көрсүн. Эл көрсүн мынаке, Жарасыл Османович иштеп атыптыр, 10 КАМАЗ алыптыр, 5 гектар жерди тегерен тосуптур деп көрсөтпөйсүзбү анда? Жеңишбек Шаримаматович, мына сиздерге өткөн жумада берилди эле флешкалар. Флешкаларда баардыгы живой иштеп аткан ишканалардын живой эмелери бар. Мен сизге эми акырына чейин айтып берип коеюн. Азыркы мына Чет Транста эмне үчүн Чет Транс түзүлгөн? Себеби Кытай Республикасынын территориясы менен Өзбекстанга, Туркменистанга только государственный перевозчиктерди гана киргизип атышат. Себеби багыл частниктерди киргизбей атканы техосмотру жок экен, медосмотру жок экен деген шылтоо болгон. Бул жөнүндө даже протокол бар эки губернатордун Ош областы менен Синьцзянской Уральской областын. Ошонун негизинде ачылган бүгүнкү күндө булар прибыльде иштеп атышат. Айына 10 миллион сомго чейин уже чыга башташты. Азыр проектный мощностько чыгышат. Азырынча 10 эле КАМАЗ алынды. Бирок Кытайдын Шахман деген компаниясы менен биз аларга арендага да бердик. Ошол базаны ал жерде ремонт, ошо Центральный Азия боюнча ремонтный базасы ачылды. Удай буюрса 1 жылдын ичинде Кыргыз Чет Транс бул мамлекеттин жүзү катары башка өлкөлөргө чыга турган гана ишкана болуш керек деген ниетибиз бар. Ал жерде жакшы иш болуп атат. Бир барып көрүп койсоңуз жакшы болот, Жеңишбек Шаримаматович. Мен түшүндүм сиздичи. Мен түшүндүм. Мен айтайын дегеним, азыр эми мамлекет берген 1 миллиард акчаны жок кылдыңыз. 54 миллион зарплата кылып бердиңиз. Эми азыр да мамлекеттен акча сурайсыздар. Мына мен акча түгөндү, болгон акчаны жок кылдым, жеп түгөттүк, акча жок деп акча сурайсыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мен ойлойм да, урматтуу Жарасыл Осмоналиевич, эгер сиз иш билгей киши болгонуңузда, бизде мына азыр элибизге холодильник керек, стиральный машина керек, пылесос керек, тефаль машина эмеси керек, жок дегенде бир лопата, кетмен, бешилик чыгара турган завод курса болбойт беле? Ушул элементарный нерсени. Мынакей
холодильник чыгарыңыз, стиральный машина чыгарыңыз, пылесос чыгарыңыз, электрочайник чыгарыңыз. На улет пойдет. Мына азыр сиз 1,5 жылда 1 миллиард акчаны жок кылып койдуңуз, отурасыз. Бир тыйын прибыль алып келген жоксуз. Мен ошону айтып атам. Мен сизди бир каралайын деп, сиз айтып атпайсызбы? Сиз айтып атканды карандай калп деп. Мен кат жаздым, жогорку кеңештин аппаратынан ошол счетный палата текшерген актыны алдым. Ошо актын негизинде айтып атам. Мен деле элге жалганчы болгум келбейт, урматтуу Жарасыл аке. Мен сизди каралайын деген жокмун. Мен сизди тааныбайм дагы, сизди тааныгым да келбейт. Мен просто болгон ишти болгондо айтып коеюн деп атам элдин. Рахмат. Жеңишбек Шеримович, вот сиз айтып аткан мына бытовой техникалар боюнча бизде бизнес пландар бар, бизнес проекттер бар. Ну, кана. Бардык, жок, алардын бардык бизде ТОС менен бизнес пландар менен бардыгы бар. 100дөн ашык долбоор, бардык долбоорлордун бардыгы биздин документтерде турат, бардыгында жазылып турат. Анан биз ошон үчүн түзүлгөнбүз. Мына 1 жылда 19 предприятие дегенди биз жүргүзүп койдук, Кудайга шүгүр. Буна тагылбайт экен. Сиз токтоңузчу, мында сунуштар бар эми. Карасак экөөңүздөрдүн жанагыңыздар бүтпөйт окшойт. Марат Молдонович, сунуш. Азыр мына жерде Жеңишбек Шеримович уксак сизди по вас тюрьма плачет дейт да. Анан мына чечимди кабыл албай туруп сиз туура өзүңүздүн оправданияңызды айтып атырсыз. Но мы эти колубуз менен көзүбүз менен көргөн жокпуз. Мен сунуш кылат элем, урматтуу депутаттар. Ушунун баарын чогуу көрүп туруп, ошол жерден выездной заседание кылып турган чечим кабыл алайык. Баягы биздин эмелерибиз критический эме сунуштар. Кандай дейсиңер? Кандай дейсиң, Шеримович? Көрөйүк, барбы. Эгерде жанагындай Жеңиш Шеримович айткандай болсо, анда действительно уят. Сизди точно плачет анда. Ошо палатаны чакырып. Жок, баарын чакырып алайык, барып көрсөтөйүк. Кандай дейсиңер? Туура сунушту. Мен сунушун колго салыңыз. Барганга чейин азыр бир-эки туктай турган. Вот. Бербейди азыр. Бүтүрөбүз. Жаз суроо бергенде эмне, по нему тюрьма плачет деп атсак берди. Анан кийин эмне суроо беребиз? Жок, макул. Азыр айткан өн боюнча бир-эки ой келди да, эми азыркы айтылып аткан. Оюң айтып коюңуз. Айтыңыз. Мен сунуш берип атырмын, просто сунушту кабыл алсам. Рахмат, Азиз Атакоевич, урматтуу коллегалар. Жарасыл Осмоналиевич, эми биринчиден бул жерде эми кайым айтышкан туура эмес. Бир эле суроо да, азыр сиз башкарып аткан ишкананы идеальный айтып атасыз, бирок ошол эле мезгилде биздин урматтуу коллегалардын айткандарына эч кандай кулак салбай, бул жалган деген сөздөрдү айтып атасыз. И ошондой эле счетный палатаны дагы алар туура эмес деген чечимди айтып атасыз. Эми мен тарыхта биринчи жолу угуп атам счетный палатанын жаңылганын. Анда эгерде боло турган болсо, ушуну дагы бир күн тартибине чыгарып туруп, счетный палата дагы жооп бериш керек. Эгер сиздерди туура эмес каралаган болсочу, эгерде. Анан ошого мисалы кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликти сезесизби? Урматтуу Жарасыл Осмоналиевич, бир азыр урматтуу Жеңишбек Шерматович айтып атканын канча пайызын мисалы сиз өзүңүз мындай мойнуңузга ала аласыз? Же жөн эле жалган жала жабып атабы бул киши? Айлык боюнча. Айлык боюнча. Жок, эми айлык боюнча. Жок, айлык боюнча мен сиздерге айттым. Ал кабинет министрден утверждать этилген. Ошол айлыкка биз мына адистерди чакырдык. Бул адистер жөнөкөй адистер эмес. Илимдин докторлору, бардыгы технарлар, инженерлер. Көп заводдордо иштеген. Мен өмүр бою өзүм завод иштеген кишимин. Өмүр бою мен 5 заводко директор болгон кишимин. Мындай иштерди уюштурушту билебиз. Мына счетный палата боюнча айтып атасыздар, счетный палатаны мен айттым, мен алар сотко берем. Мына жасаган иштери боюнча мен алар менен соттошом. Балким бирөөлөр коркуп соттошпойт, а мен соттошоюн деп атам. Себеби мынтип жөнөкөй эле жерден жазып, анын үстүндө актыга биздин колубуз дагы жок. Биздин возраженияларыбыз дагы жок. Ал акты сиздерге жетиптир, бизге жеткен жок. Акырында жетти бизге. Эми бунун баардыгы ушундай болуп өтүп атат. Мен буну актанып эме кылайын деп аткан жерим жок. Рахмат, түшүндүм. Дагы бир тактай турган нерсе, азыркы сөз болуп кетти мына Кыргыз чет транс боюнча. Жер кимдики? Жер мына бизге үлүшү менен кирген биздин партнерубуздуку. Анын колунда ошо жери бар экен эле. Бизге Оштон ошо чет эмеден, чет транска. Ош болбосо биз жер ала албай койгонбуз. Себеби айыл өкмөттөрүндө жер кыйын болчу. Жакшы экен, кайсы айыл өкмөткө карайт ушул жер? Кара Суу районуна карайт, айыл өкмөт кайсыл? Шаарга карайт экен, шаарга. Шаардын кайсыл жеринде? Жапалактан 10 эле километр, жок, 3 километр по-моему шаардан чыкканда эле, Жапалакты көздөй чыкканда.
Ноокатты көздө кетип аткан трассада менимче азыр түштүктө анда база жок. Барып көрсөңүздөр жакшы болот. Себеби ремонтный базасы, чоң машиналардын ремонтный базасы. Анын үстүндө азыр КАМАЗ да ошол жерге өзүнүн ремонтный базасын ачып баштады биз менен. Шахман уже ачып койду. Центральный Азия боюнча ошол жерде гана ремонт болот. Алардын техникалары. 5 гектар жердин красный книгасы барбы? Бардыгы бар. Анын баары текшерилген да, ансыз. Ал жеке тарап. Ал жеке тараптыкы. Ошондо сиз Жок, ал кишинин үлүшү болуп келген. Биз урматтуу Жарасыл Осмоналиевич, мен бир ушул жерде мындай маселе да. Сиз жеке тараптагы жерди сизге эч кандай партнердук же болбосо сиздин уставдык капиталга кыргыз индустрияга кирбей турган жерге сиз 203 миллион акча салып атасызбы? Ал биздин үлүшүбүз да. Биз үлүштүн Канча пайыз үлүштөсүз? Биздики ал жерде 92% пайыз. Жер сиздики биздин өнөктөштүкү деп атпайсызбы? Жок, өнөктөштүкү принципе ал биздин 92% сатып алып 203 миллионду бизден сатып алса деле болот. Себеби кыргыз индустриясынын задачасы ошондой. Түзүп, өткөрүп берип кете бериш. Түзүп, өткөрүп бериш. Алса алат, албаса жок, мамлекеттин үлүшү 90% менен калат. Урматтуу Жарасыл Осмоналиевич, сиз ошол жерге баргансызбы өзүңүз? Баргам мен өзүм. Мен дагы ошол территорияда чоңойгон жигит катары айтайын. Мен мындан туура 5 күн мурда ошол жолдон өттүм. Сиз айтып аткан, мисалы, бир да машинаны көргөн жокмун. Сиз айтып атасыз канча аркы берки мамлекеттерде машиналар кирип чыгып атат деп. Эми сиз айтып атасыз ич жагында завод жанагы тех сервистерди курушуңуздар мүмкүн. Бирок сыртка кирген ич движение байкалбай атат. Анан кайсыл жактан 10 миллионго жакын акча түшүп атат, мен түшүнбөй атам ошого. Бүгүнкү күндө биздин чет транспорт машиналары баары азыр Кытайда жүрүшөт, Өзбекстан территориясында жүрүшөт. Мына эртеге Сочиде Евразия наш дом, общий дом дегенге именно Кыргызстандын буюмдары ушу биздин чет транспорт машиналары алып кетип атышат. Алар жумушта, алар гаражда турган жери жок чындыктан да. Мен урматтуу коллегалар мындай канаттанган жокмун жоопторго. Эми макул сиздер сунушка коюп туруп, жеринде көрүп туруп жыйынтык чыгарбасак азыр эми сөз менен айтыш. Ошол мынау чет трансқа дагы баралы, мен сунуш берем. Ушунда көрсөк, баарысынчы көрсөк. Анда урматтуу депутаттар, сунуш Марат Молдоновичтен, Ажыр Абилаевичтен да сунуш атат. Ошол ордунан көрүү боюнча көчмө жыйын кылып анда сунушту дошко коем. Дош бериңиздер. Макул, каршы жок. Отура берсеңиз болот. Анда урматтуу депутаттар, кийинки маселеге өтсөк, 4-чү маселеге. 4-чү маселе 2014 жылдын 29 майындагы Евразиялык экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдун долбоорун жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин тескемесинин долбоору Демилгечи Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги, баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун-басары Усенбекова. Айнар Доктурбаевна. Саламатсыздар, мен келдиңизби? Канча сизге убакыт жетиштүү? Тез эле кыскача айтайын. Кыска айтсаңыз анда баштай бериңиз. Урматтуу Айзбек Кутукузович, урматтуу депутаттар, сиздерге сунушталып жаткан протоколдун долбоору бул 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимден Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер тарабынан өнөр жай тармактарында биргелешкен кооперациялык долбоорлорду ишке ашырууда финансылык көмөк көрсөтүү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу болуп жатат. Биргелешкен кооперациялык долбоорлорду финансылык колдоо механизмин ишке ашыруу Евразиялык экономикалык мүчө мамлекеттердин ишканаларынын ортосунда кооперациялык байланыштарды кеңейтүүгө, өбөлгө түзүү үчүн сунушталып жатат. Бул механизм Кыргыз Республикасынын өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүгө жана интеграциялоого да жардам берет деп күтүп жатабыз. Кооперациялык долбоорлорго 3төн кем эмес мүчө мамлекеттер катыша алышат. Протоколдун долбоорунда атайын демпингке каршы жана компенсациялык алымдардан мүчө мамлекеттердин бюджеттерине түшкөн жалпы сумманын пайыздык катышынын өлчөмүнөн жана Евразиялык экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер өнөр жай тармактарында биргелешкен кооперациялык долбоорлорду ишке ашырууда финансылык көмөк көрсөтүүнүн формасын көрсөтүү менен
жогорку Евразия кеңеши чечими кабыл алуу каралган. Башкача айтканда, Евразиялык экономикалык бирликтин алкагында кооперациялык долбоорлорду ишке ашырабыз деп атат деген белгиленген ошол багыттар. Ал эми бул протокол менен Евразиялык экономикалык бирликтин бюджетинен атайын финансылык каражаттар каралат деген сунуштама кирип атат. 24 майда президенттер кол коймокчу. Азыр 5 мамлекетте тез арада протоколду өткөзүү боюнча процедуралар жүрүп катат. Колдоп берип коюңуздар суранабыз. Айнура Долдурбаевна, отура берсеңиз болот. Анда. Көп күттіңіз аябай сіз дағы бұл жерде 2 сағат. Анда 4 сағат күттіңізбі? Урматтуу депутаттар, анықталған маселе боюнча комитеттин чечимин окуп койсом, комитет төмөнкүдөй чечимге келди. Биринчи 2014 жылдын 29 майындагы Евразиялык экономикалык бирлиги жөнүндөгү келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдук долбоордун жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемесинин долбоору жактырылсын. Бұл чечимдин көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине жөнөтүлсүн. Чечим долбоорун добуш коюм, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок. Чечим кабыл алынды. Рахмат. Чакырылгандар бара берсеңиздер. Чоң рахмат. Жок, бар. Ар кандай маселе, урматтуу депутаттар, анда ар кандай маселе боюнча Кундузбек Кошалиевич электр станциялык ачык акционердик коомунун борбордук аппаратына Жалал Абад облыстың Каракөл шаарына көчүрүү боюнча маалыматтуу угууну сунуштаган. Анда электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директору Осмон Кененбаевич маалымат берет экен. Сиз бересизби? Анда бияка чыксынбы же отурду? Анда ордуңуздан маалымат бере бериңиз. Кыска канча убакыт сизге жетиштүү болот? Көчүрүү боюнча бул менде сөз бар. Сизде? Кунцкошалиевич, сөз сизде. Рахмат. Бұл көчүрүү боюнча токтом бар экен билесиз. Токтом бар, туурабы? Талабат Мырзаевич. Токтом жок. Кандай токтом жок? Бул каяктан чыккан чечим анан? Чечим каяктан чыккан бул? Урматтуу депутаттар, бул администрацияда аппараттык жыйында айтылган. Ошол электр станциянын акционердик коомунун көчүрүү боюнча и Министерство энергетиканы Жалал Абадка көчүрүү боюнча. Түшүндүм. Сиздин өзүңүздүн позицияңызды айтыңыз. Насколько это целесообразно, же максаттуу, же максатсыз экенин айтыңыз анда. Ошону айтыңызчы, кыскача. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, бул электр станция ачык акционердик коомуна ГЭСтердин бардыгы кирет и 2 ТЭЦ кирет. Биздин планы боюнча, иш пландарыбыз боюнча, ТЭЦти, Бишкек ТЭЦти мэрияга өткөргөндөн кийин ошол жака которуу боюнча и ГЭСтерди ошолордон башкарат куруу боюнча планыбыз бар болчу, иш планыбыз. Ошо менен иш жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Бишкек ТЭЦ качан өнөт? Бишкек ТЭЦ азыр ушуну аракет кылып атабыз. Азыр администрацияга жакын арада киргизебиз. Токтомдун долбоорун киргизебиз. Ошол атак биздин өзүбүздүн иш планыбыз бар. Аны менен дорожный карта түзүлгөн. Иштеп атабыз ал боюнча. Станцияда канча адам иштейт? 246, 250-дин тегерегинде. 250, Смотрите, мен урматтуу коллегалар, эмне үчүн мен муну киргизгеним? Мына мен депутат болуп келгенге чейин дагы, андан бери дагы мына ушул Нарын гидроэнергостройду спец гидроэлектромонтаж деген 2 организациябызды, алардын лицензиясы бул алмаштыргыс лицензия. Буга макулсузбу? Макулсуңарбы? Туура макулбуз. Биз ушуларды мына банкрот болуп жок кылып аткан жерден эми кимдин канчалык салымы болду билбейм, мен ушу жан өрөп ушунун бардыгын алып калдык. Туурабы? Туура. Фугеден алып келип менен кошуп бердик. Туурабы? Туура, кошулду. Ал биздин карамагыбызда. Азыр силердин карамагыңарда. Мамлекеттин астында Нарын ГЭСтин канча карызы бар? 139 миллиард, мен сиз Жок. 1 миллиард 200-дин тегерегинде. 1 миллиард 380 миллион. К вашему сведению. Сиз бул билбегениңиз өтө начар. Мен муну айтайынбы? Мына тесттин начальник келдиби? Келдиби? Канча ремонт иштер жүрүп атат азыр? Канча ремонт ишти кылып атасыз?
Азыр ремонттук иштер план боюнча эле кетип атат. Баягы ремонт. Канча ремонтный иш кылып атасыз? Мага договоруңузду айтыңыз. Канча договоруңуз бар азыр? Договоруна санын айта албайм, бирок Эмне айта албайсыз? 60-70%ке эме тендерлер өтүп, иштер Мына жүрөт. Талаймат Мусаевич, сиз жетектеген, сиз мына карамаңызда турган ишкананын жетекчиси канча договор бар экенин билбейт. Билбейт. Себеби биз Нарынгесте дагы, Кыргыз спец гидроэлектромонтажда дагы ушуларды оңдосун, жана карыздардан кутулсун деген максатта алып келгенбиз силерге. А бул жигитиңиз каяктагы частный фирма менен договор иштеп атат. Билесизби ошону? Жок. Бул жерде мындай тактап айтып коеюн. Бул жерде Нарынгесте иштеп атат. Нарынгесте иштеп атат. А тендер менен уткан компаниялар да бар ал жерде. Каяктагы тендер? Биз силерге каяктагы тендер айтып атасыңар. Биз силерге айтканбыз. Эгер алар жетишпей калса гана белгиле башкаларга депчи. Алар жетишет. Мен силердин ар бир кылып аткан кыз ишиңердин баардыгынын маалыматым бар. Мен алып турам. Потому что биздин ошол лицензиясы эң күчтүү болуп аткан ишканабызды, урматтуу коллегалар, карыздардан мамлекеттен чыгаралы деп ушундай аракет келгенбиз. Себеби дегенде мына Токтогулдун бир агрегатын, 4-чү агрегатты 4 жыл ремонттодук. Туурабы? 4 жыл ремонттодук. 2 жыл. Эмне 2 жыл болуптур? Аны өзү срок боюнча канча эле? 1 жылда бүтүш керек болчу. Көрдүңөрбү? 1 жылда бүтүш керек болчу. Муну дагы башка фирма утуп алып. Тажиксгем деген фирма. Биздикинде эле ушу спецгемге окшогон Тажиксгем келип жасап атат. Ошону биздин эле балдар жасамак. Канча деген акча чыгып кетти. Канча деген сот сатышын болбой калды. Ошол 120 миллион акча карыз болуп калып, ошонун ичинде мына азыр спецгемдин эми мына жанданып келатат, А бул ТЭЦтен начальник отуруп алып, бул жерде башка бир фирма менен договор түзүп атат. Кече 2 күн мен укканыма маалыматыма караганда бир жума болуп калды, 2 договоруңарды кайтарып бердиңер. Туурабы? Спецгемге. Неге? Анда эмне үчүн башка бир менен договор түзүңөр? Талаймат Мусаевич, сиз мына бүт ГЭСтердин баардыгын көрөтүп атасыз. Коюлган кызматкерлериңиздин баардыгы не специалисти, в том числе Камбарата. Туурабы? Он не энергетик. Мен сизге муну айткан болчумун. Дашпа чара колдонгон жоксуз. Эми азыр Камбаратанын замын да койдуңар. Тоже не специалист, тоже не энергетик. Туурабы? Туура. Бу дагы спецгемди алып келип баш оту менен киргизип, бүт балдардын баарын көбөйтүп кайра кызматкерлерди жумуш жолун түзүп ошолорду алып иштеткендин ордуна сиз кайра башка иш менен иш кылып атасыз. Муну моюнга алыңыз. Ошондуктан мен урматтуу коллега, мен муну эмне үчүн чыгарып атам? Бул биздин жанагы Камбарата бирдин курулушуна Нарынгестин эң чоң гениальный подрядчик болушуна чоң өбөл бар болчу. Из-за того, что буга чейинкилердин мунун ичинде ушуга чейинки кирген энергетиктердин салакылыгынан кандай болуп карызга баткандарын мен ич коюнун баардыгын билем. Ошонун азабынан мына 1 миллиард канча 380 миллион акча карыздын эсебинен эч кандай тендерге да катышпай келген. Эми азыр ушул тендерди жок кылып жаткан максатыбыз да ошол. Прямой договор түзөлдү депчи. Прямой закуп кыла албарга. Булар ошол пенсияга чыга албай жүргөн адамдар бар Нарынгесте. Пенсияга чыга албай жүргөн адамдар бар. Жашы өтүп кетти, кээ бирөө өлүп да калды, чыга албайчы. Мына ушундай организация чыгып кеткен бул. Ошону ушундан алып чыгалы десек, эми каяктагы бир специалист алып келип, экономист алып келип, Камбарата бирге коюп атышат. Эмне деген болот? Азыр срочно порядке. Урматтуу комиссия түзүш керек, бул бир. Экинчиси, мен азыр мен жакшы көрөбү, жаман көрөбү, мунун ордуна мен бир тууган болсо да айтмакмын. Талаймат Мусаевичтин ордуна министр комитетине мен комитеттин атынан кат жолдойду. А его в соответствии с занимаемой должностью. Комитеттин атынан. Ушуну урматтуу Азиз Атакозович дош коюп берип коюңуз. Рахмат. Мен ушуну айтайын деген болчумун. Себеби дегенде бул биз спецгемдердин баардыгын эптеп кардан чыксын, элдер зарплата алсын. Жумушчуну көбөйтөлү ошол жакта. Генерация жок болуп атат. Эми станцияны көчпөй аткан боюнча. Булар жана митингге чыгып атышат, мынтип. Митингге чыгып атышат. Бул эмне дегени?
Bular testти az өткөрүп берсе, булар бияқта эмне кароолчу болобу бияқта? Эмне кылат булар бияқта? Наоборот, ошол жакка барып жанагы ГЭСтин түбүндө жүргөн, генераттын түбүндө жүргөн жумуштардын ордуларына барып иштебейби ошол жака барып карабайбы? Аларды чыгыртып алып, булар командировочный кетиртип аларга, отчет алып алардан. Кайра менен отчет бердин, отчет берип коюп. Бул мамлекетти көтөрөлү деп ар бирибиз жанталашып атабыз. Генерация жок болуп атат деп кыйналып атабыз. Сатып алып атабыз, импорт кылып атабыз. Булар болсо, биякта отурат. Биз ушакта калабыз деп атат. Мына кете албайбыз, бара албайбыз деп атат. Свято место пусто не бывает, ребята. Мына ушуну митингке чыкканыңар үчүн дагы следы давно надо было снять с работы. Митингке чыгарганыңар үчүн. Почему? Потому что вы не провели соответствующую разъяснительную работу. Деңгээлдеги түшүндүү иштен жүргүзгөн жоксуңар. Мына митингке чыкканыңар. 100 адамды митинг, 100 адам чыкты деп атасыңарбы? 150 адам чыкты деп атасыңар, билбейм канча адам чыкканын. Кыз мамлекеттик кызметкер качан митингке чыкчу? Мен жумушту мен тияка барып иштебейм, мен бияка барып иштейм депчи. Кандай болгон бул? Качан болду эле мындай? Мунун үчүн силердин башыңа давно алыш керек болчу, кечке болгондо жумушуңарды. Мен өзүм ушул Токтогулдун кулуну болуп айтып атам силергечи. Урматтуу туугандар, мен ушу ГЭСтердин арасында жүргөн адам атып айтып атам. Булар жакын, ошол жерге жакын барып иштеп, ошол жердеги мына азыр Токтогул ГЭСинин 2-чи агрегат ремонту башталды. Эгер дагы 2 жыл болот болсо, кышында дагы таңкыстык болот. Дагы таңкыстык болот. Сиздин эми сунушуңузду ите коебуз азыр. Эмне кылабыз, урматтуу деп сүйлөчүлөр барбы же? Биринчи убакыт узатып алалы, анан кийин маселени анда Убакыт узатып берип коюңуздар. Мен подробно күйүп айтып атам да. Депутаттар анда биз убакытты узатып коелукпу? Канчада бүтсө дагы анда убакытты узартуу боюнча добуш коеюн, урматтуу депутаттар. Колдоп бериңиздер. Өттү. Сиз болдубу? Бүттүңүзбү? Сөзөйм, мен кошумчалап сөйлөйм. Анда сиз Эмил Токтокунович кошумчаңызды айтыңыз. Кудузбек Кошалевичтин күйүп бышып айтып атканында маанем бар да. Эми бул киши биринчиден ошол жерде өскөн чынында. Биз эми тоодо өссөк, бул киши ошол ГЭСтен энергетикага чыккан жерде өскөн да. Жана айтып кеттиңиз, биз мага да баарыбызга ойлонуп калдык да. 1 жылда бүтө турганда жанагы жумуш алмаштырган айтыңыз, Токтогул ГЭС бир агрегаттан 2 жылда бүтүрдү деп. Ушуну эмне үчүн анда давайте ушуну кандай тендер өтүлгөн, анын тендердин келишими бар эле, биз акча бергенбиз, мамлекеттин акчасы миллиондон доллар берилген, эмне үчүн 2 жылда бүттү? Мен токтор эмеске айтпайм, мен булар. Ошо боюнча карасак болот. Сиз коюңуз, мен баштаганда мен айтып берип коеюн. Мындай болгон. Француздун бир компаниясы уткан. Утуп, ал жерде договорду, ошондо сиз ким болуш дегенсиз, Матмузович? Кандай дейсиз? Тендер өткөндө ким болуш дегенсиз? Анда мен жок болчумун, иштеген эмес. Сизчи? Осман Геннадьевич. Камбарда иштешсиз. Договорду ким түзгөн анда? Бул 2018-жылы түзүлгөн. Көрдүңүзбү? 2018 договор түзүлгөндө булар деген француздардын бүт француздар өздөрүнө ыйрамдуу жагымдуу түзүп алышкан. Азыр ошонун ичинде даже элементарно за неисполнение в срок деген договордо биз пайдап келе албайт өзүбүзгө. За неисполнение договора, то есть не завершен срок деп. Көрдүңөрбү? Бир статуду алып келебиз деп былтыр мынакей алып келген статуду келгенден кийин бирок чыгып калды. Мына көрдүңөрбү? Же жалган айтып атамбы? Статур эмес, статурдун секциясы, 6 секциясы. В целом статурда. В целом статур айтып атат. Бул ушундай болуп атат. Ошон үчүн урматтуу туугандар. Бул жоопкерчилик. Подрядчик жооп берип алмаштырып койгон бекерге. Ал жооп бергенде эмес, ал деген потеря, өтө чоң потеря биз үчүн. Өтө чоң потеря болчу. Ал алып келип алмаштырган итак алмаштырат болчу. Бирок 1 жылда бүтө турганды биз мына 2 жылда бүтүрдүк. Канча деген выработканы биз азайтып алдык. Канча деген импорт алдык. Бул эмне мамлекетке келтирген чыгым эмеспи? Сунушуңузду бериңиз. Сунуш жана комиссия берсе дагы. Айтып койсом болобу жооп берип? Так. Ошол сиз айткан убакта мен иштеши эмесмин, былтыр ноябрда эле келдим. Мен ноябрда келгенден кийин ошол 2 айдын ичинде биз киргиздик. Ноябрь, декабрь айында. Ал эмес, 2-чи агрегаттын дагы задержка болуп аткан.
Бул 4 агрегат 2-де задержка болуп аткан, ошондогу 1 январга карата киргизип, ошон үчүн былтыр кыштан жакшы чыктык. Ал убакта мен иштеген эмесмин бирок. Ал задержка болгону бул пандемия убагында башталып калган жумуш, баштап алышып, абардан баарын келбей баштап алган. Ошондуктан 8 ай каргоста границада туруп калган. Сиз 2018 каякта элеңиз? 2018 мен 2017 жылы июнь айында жумуштан кетип 2019 кайра директор болдум экинчи жолу. Каяка келдиңиз директор болуп? 2019. Станцияга экинчи жолу болдум. Көрдүңүзбү? Сиз мындай да, силер иштеп аткан убагыңарда деле болуп аткан нерсени айтып атам мен. Анда сизден айда Анда ремонтка чыккан эмес болчу. Бул 21-жылы чыккан ремонт. бул мындай. Урматтуу менен коллегалар, эми азырдагы убактында узартып алдык, сендин убактыңарды алмайлы. Жеринде көрүп келдик го биз барып. Көрүп келдик жеринде. Уже көрүп келгенбиз аны. Мен айтып атканым, азыр мына Камбарата 1 курулган да. Камбарата 2-nin экинчи агрегат коюлуп атат дагычы. Азыр мына биз жумушчу орунду жасайлы, иммигранттарды алып келели. Ошол биздеги эң керектүү дашкан кызматкерлер Россияда эшик шыпырып жүрүшөт. Келебиз деп атышат. Только жумуш орун түзүп бергиле депчи. Эми ошолорду түзүп берели десек, жасайлы деп атсак, алып келип келген кызматкердин койгон директору Камбарата 2-nin директору. Экономист. Он даже, по-моему, короткий замыкание, по-моему, не знает. Билбейт да ош келганчы. Ансыз өткөндө мен айтып берганчы. Андан кийин айтсам, эми зам кое болду. Ансы да бир путошник. Бир түшүнбөйм аларга. Кандай кылып коет буларчы? Мен сунушум. Министрлер комитетinin төрагасы Акылбек Гүлсенбеков чыккан. Рассмотреть его несоответствие занимаемой должности. Замминистра Талабек Толубаева. Түшүнүктүү. Эми анда эмне кыскартсак, мен сиз замир түшүрүңүзчү. Урматтуу коллегалар, эми жанагы жебеген самсага пул төлөп калбаш керек да. Анан кеттик деп сунуш берген бул туура эмес. Азыр Талайбек Масмусаевич толук айтып атат. Мен ал кезде иштеген эмесмин деп. Анан болбой эле ушундай эле моюнда коюп эле алып туура эмес ал. Мына тесттин жетекчиси турабы? Атыңызды тааныштырып койсоңуз, тесттин. Оотан 2016-2017 жылы, төрага 2016-2017 жылы тест авария болгон билесиңер, Ошол канча адам иш козголгон. Ошол жерден Талайбек Масмусаевич таза чыккан. Уну эл да коомчулук да жакшы билет. Мына азыркы иш алып бараткан иштерин мен да жакшы билем. Эми мына акыйкатты ham айтып коюшубуз керек. Болду, башка сөз жокпу, урматтуу депутаттар? Анда эми Кошулбайм дейм. Экономист болсо экономист, ал эми менеджер жакшы болсо болду да. Ооба, биринчи ушу Сулайман Кунузбек Кошалиевичтен сунушу атат. Кошалиевичтин сунушун добушка коем, урматтуу депутаттар. Иш жанагысын карады. Экинчи сунушту коеюнбу? Ошо өттү. Экинчи ушу Замир Дүйшалиевич да сунуш коюп атат, ушу сунуш берип атат ушул. Кайра оюңуз эле, бул сиздин оюңуз элеби? Анда болду. Все болду, анда сунуш өттү. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйын бүттү. Чоң рахмат. Кийинки жыйынга чейин саламатта туруңуздар.